запись коюп коеюн. Бул иш-чарабыз биздин айтып өткөндөй эле вебинарыбыздын 3-күнү иш-чара бир нече тараптардын өнөктөштүгүндө уюштурулуп жатат. Бул ЦИК, Борбордук шайлоо комиссиясы жана ошондой эле Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясынын ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун негизинде ишке ашууда. Анда эмесе мен сөздү биздин тренерибиз Жылдыз Керимовага берейин. Эгер сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сиздер чатка колдонуп жазсаңыздар болот, же микрофонуңуздарды күйгүзүп, баягы презентация жүрүп жаткан учурда эле тактоочу суроолорду берип талкууласаңыздар болот. Ал эми башка учурларда сиздерден сураныч сөзсүз түрдө микрофонуңуздарды өчүрүп коюңуздар. Анткени бул тренердин баа сессиясын өткөрүүдө бир нече тоскоолдуктарды жаратат. Эгер түшүнүктүү болсо, анда Жылдыз эже сизге сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Дагы бир жолу сизди көргөнгө абдан кубанычтуумун. Баягы кеч убакыт болсо дагы ушул катышып калайын деп отурганыңыздарга чоң рахмат. Мен жакшы эле угулуп атамбы, урматтуу катышуучулар? Саламатсызбы? Угулуп атат. Жакшы, рахмат. Урматтуу катышуучулар, биз буга чейинки Айгерим менин коллегам айткандай эле бир нече темаларды өтүп кеткенбиз. Ошол жөнүндө темалар боюнча баягыда да суроолор түштү эле. Азыр суроолор жокпу мурунку темалар боюнча? Мурун Аида Юсупова Буранадан бир аренданы кантип тарифти эсептелет деген боюнча сурады эле. Аида Юсупова айым барбы азыр? Так, но мен сиздерге болсо да болбосо да ошол жөнүндө көрсөтө кетейин дедим элем. Так, бир секунд. Конкреттүү мен сиздерге бул жакта постановление правительства бар экен. Мынакей кыргызчасын көрсөтөйүн. Токтом калктык конуштарды, аймактарды, таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйындар боюнча эсептөөлөрдүн жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегүүлөр боюнча именно формалар ал толтуруп берүү тартиптерин бекитүү жөнүндө ушундай токтом бар экен. Бул токтомдо өзүнүн баягы расчетный формасы бар десем, бул тиркелген файл такыр ачылбай атат, бирок ошондо дагы бул жакта ушул жалпы жобо тартиби жөнүндө жазылыптыр да. Бул кантип эсептелет, баягы жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдөрдү ошол как раз чегерүүлөр боюнча отчет берүү дейт. Ушундай бир муну дагы силерге анан салып жиберем. Андан тышкары бизде методика деген бар экен. Методика расчета тарифа. Бирок кечирим сурайм, мен вообще интернеттен карасаңыздар, мындайда издеп көрдүм, тигиндейди издеп көрдүм, тапкан жокмун. Новостилерде бар экен, что именно методика расчета 15-жылы табылыптыр. Андан кийин, может быть, бул жаңыланган. Бирок мен сизге дагы бир жолу убада берем. Бул методиканы мен просто бүгүн издегем да. Эгерде баягы дагы кызыктар болсоңуздар, мен бул методиканы тапканга эртеңки чейин аракет кылам, хорошо, таап берем. Бул методикада просто расчеттор бар. Анан бул жерде постановление Гуркеңеша дегендерде бар экен. Бул силерге мисал катары да булар тариф твердый бытовой отходдорду кыргызчасын өзүнүн токтомун кандай чыгарган, анда кандай расчет чыгарган, ошол боюнча дагы мен силерге Сурахматов кезинде экен, ошону дагы салып койсом, силерге бир мисал болуп калабы деген ойдомун да. Хорошо? Методика бул постановление бар экен, мындай мыйзам түрүндө да. Ошол, урматтуу катышуучулар. Анан эгерде дагы суроо барбы басса мурунку темалар боюнча? Аида Юсупова ошо аренданы именно кантип чыгарса болот деген боюнча суроо эле да, тарифтердичи. Но мен ойлоп атам, мурунку силер тарифтерди кандай чыгардыңар эле, ошонун расчеттору обязательно бар болуш керек. Потому что ар бир региондо өзүнүн расчеттору болот. Тоолуу регион, тоолуу эмес регион деген сыяктууга карата. Кстати, Дим Курманбаева, Жумакүл эже, сиздер ушу менен баягы алектенген эмес белеңиз мурун? Тарифтерди кантип чыгаргыңар эле?
Бизге жанагы ийгиликтүү аймак өзү келип туруп үйрөтүп кетти го эмеге. Ошол Кас ийгиликтүү эме аймак боюнча. иштеп атат, ооба. Ошолор үйрөтүп А, кетишти, биз эметкен жок. Алар. Ат Башы району, Актала районунда полностью бир чоң бир долбоор именно ушул кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча бул аябай бир татаал процесс, ошого расчет кылып мындай иштеп атышат. То есть бир күндүн ичинде баягы таап калыш кыйын экен да. Ошол мен Анын баягы тарифи аябай оор экен, аны специалисттер эметпесе оор. биздин колубуздан келбейт. Оор, аябай. Ооба, оор, анысы бар, ооба. Ошол анан кийин ушу долбоордун алкагында ошондой расчетторду кылып берип атышат. Негизи баягы кызмат көрсөтүү боюнча долбоорлор тилекке каршы азыраак да азырчы. Бирок ошондо дагы мен муну аягына чейин издеп таап бергенге аракет кылам, макулбу, урматтуу катышуучулар? Анда суроо жок болсо, темага өтө берелиби? Өтө берели, Так, анда келиңиздер. Өтө берели. Так, урматтуу катышуучулар, могу мен муну эметпей калган турайм. Презентациямды ачайын. Так, анда мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө сүйлөшөлү бүгүн, урматтуу катышуучулар. Буга чейин негизи мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө уксаңыздар керек. Бирок бул негизи мыйзам былтыркы 21-жылга чейин чийки болуп келип, бир да негизи мамлекеттик жеке өнөктөштүк мындай бир жакшы реализация болгон эмес да. Андан кийин 21-жылы бул мыйзам дайыр жолу жаңыланып иштелип чыккан, бирок ошондон кийин буга чейин көбүнчөсү мамлекеттер иштеп келген да. Бирок бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө мыйзамы сиздерге мындай бир жакшы тоже мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атат да. Мисалы да, бул укуктук негиздер жөнүндө, мисалы региондорду өнүктүрүү боюнча, социалдык экономикалык өнүгүү программаны мисалы ишке ашыруу боюнча эң негизгиси бул жакта чакан жана орто бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүп атат. Конечно же, бул жагымдуу шарттарды түзгөндөн кийин баягы өнүгүү пайда болот, ар кандай долбоорлор келет, ар кандай бизнес структурасы келет, продукция болобу, ар кандай нерселер баягы көбөйө баштайт деген баягы ошого негизи коюлган да. Же болбосо ар бир облустта маданий, бош убакыт өткөрүү үчүн заманбап борборлорду түзүү, мисалы эгерде ошолор жок болсо, спортту өнүктүрүү, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана өнөр жай чөйрөсүндө артыкчылыктарды баягы пайда кылуу максатында ушул жеке өнөктөштүк пайда болгон. Мунун негизи аты муниципальный частное партнерство деп да айтып жүрүшкөн. Негизи мыйзам боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк деген баягы аты бар. Баягы мурунку темада болбодук белек, мамлекеттик социалдык заказ деген сыяктуу эле. Бирок бул баары бир эле баягы жергиликтүү мааниде иштей турган нерсе болуп эсептелет да. Эми карасаңыздар, бул жакта сиздерге мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн максаттарын айта кетейин. Эң негизгиси мындай бир жалпак тил менен сүйлөй турган болсок, бул инфраструктуралык объектилерди жакшыртуу, ошого мүмкүнчүлүк түзүү. Эми карасаңыздар, бул инфратүзүмдүк объекттерди түзүүнү жана инфратүзүмдүк кызмат көрсөтүүлөрдү берүүнүн натыйжалуулугун жана сапаттуулугун жогорулатуу да бул максаты. Объекттерди долбоорлорго курууга, модернизациялоого, эксплуатациялоого, ошого мүмкүнчүлүктөрдү баягы түзүп атат. Инвестицияларды тартылат, бир может быть частник келип калат дегенде, бизнесмен келип калышы мүмкүн. Анан ушул силердин территорияңарда бир жакшыртуу максатында болуп атат да. Бул баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүк. Эми бул баягы принциптери өз ара кызыгуу, то есть эки тараптын кызыгуусу болуш керек. Бул баягы жеке тарап менен, анан мамлекет же муниципал тараптан да. Ресурстарды эффективдүү пайдалануу. Бизде ресурстар эмне болушу мүмкүн? Бул объектилер болушу мүмкүн, туурабы? Инфраструктура болушу мүмкүн. Биздин баягы муниципалдык
баланста турган. Жоопкерчиликти бөлүштүрүү жана ажыратуу, баягы тобокелдиктерди бөлүштүрүү, то есть рисктерди дегенибиз тиги тарапта жооп бериш керек, бул тарапта жооп бериш керек да. Бир кишиге эле баягы муниципалдык же болбосо жергиликтүү өз алышы башкаруу органга баягы жүктөбөстөн да. Анан биргелешкен аракеттер менен соңку жыйынтыктарга жетүү. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк бул жана айтып кеткендей инфраструктуралык объекттерди жана инфраструктуралык кызмат көрсөтүүлөрдү модернизациялоо, эксплуатациялоо жана күтүү боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу. Жөнөкөй сөз менен бул жакта мындай болуп атат. Именно силерде кандай инфраструктура боло турган болсо, же болбосо кызмат көрсөтө турган инфраструктура боло турган болсо, ошону, пожалуйста, силер мисалы баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен кайра куруу болобу, ремонттоо болобу, же болбосо эксплуатациялоо болобу. Мисалы эски бир музейиңер боло турган болсо ошол жерде ошону кайра иштеткенге бир жеке ишкерди чакыртып, давайте чогуу иштетели. Мен сага ушул объектти берейин, сен болсо ушул объектти иштеткин, мисалы музей катары да, бир канча бир убакытка деген жөнөкөй сөз менен да. Анан баягы жеке өнөктөштүк тарап бул юридикалык же жеке ишкерлер болушу мүмкүн. Любой юридикалык жак болсо бир какой-то бир баягы уюм, юридикалык фирма болобу, чоң бир предприятие болобу, и жеке ишкерлер да болушу мүмкүн. ОСО болобу, ИП болобу, ар кандай тараптар буга катышса болот да. Эми караңыздар, бул жакта кайсы тарапта баягы жеке өнөктөштүк колдонулса болот. Карасаңыздар, жана инфратүзүмдүк кызмат же болбосо инфратүзүмдүк объектилер деп атпайсызбы? Электр жана жылуулук энергиясын өндүрүү, берүү, бөлүштүрүү жана сатуу. Бул жакта, конечно, биз баягы жергиликтүү маанидеги маселеге бул кирбейт. Муну менен көбүнчөсү мамлекет баягы алектенет да. Жылуулук энергиясы, мисалы Камбар Ата ГЭС билесиздерби кандай болгон, Бул деле, то есть ошол Камбар Атаны давай салышалы чогуу, мен ошол эки объектти сага берем, ал объектти сен деген салып бер. Инвестор деп вроде чакырышты, бирок ошондо дагы бул баягы келишимде негизи бул объект меники, бирок сен бир кайсы бир убакытта иштетесиң деген максатта иштетилет да. Автомобиль, темир жол, суу, аба, шаардык транспорт. Шаардык транспорт болушу мүмкүн да турабы? Бул жакта шаардык транспорт баягы аутсорсинг дегенге кичине окшошуп кетет. Аутсорсинг деген просто баягы мен машинемди сага берем, сен иштет деген сыяктуу эле. Бирок бул жакта автомобиль, темир жол, суу, абаларды баягы жеке ишкерлер менен давай чогуу ушуну өнүктүрөбүз, ушуну иштетебиз деген максатта, мисалы шаардык транспорт силерде боло турган болсо. Мисалы ошол эле силердин айылыңарда бус боло турган болсо, бир частникке ушул шаардык транспортты бус, бир көп бус боло турган болсо, же болбосо ошону иштетесиңер, же болбосо менде транспорт жок, давай мага ушул кызматты, инфратүзүмдүк кызматты сен кылып бер десе, анан шаардык транспортко бизде мисалы Бишкек шаарында көптөгөн баягы маршрутниктер бар, ошол маршрутниктер келип туруп анан кызмат көрсөтөт. То есть бул жакта шаар, Бишкек шаары дагы баягы проблемасы чечилип атат, а бир жагынан болсо шаардык транспорт айдоочулар дагы акча таап атат да. То есть кандайдыр бир суммасын мамлекетке салык катары, андан тышкары өзүнүн бир баягы тариф катары төлөп берет дагы, бирок калган кызматты кыла беришет, и зато проблема чечиле берет да. Карасаңыз, автомобиль жана темир жолдору көпүрөлөрдүн жана туннелдердин кошуп алганда, мисалы, бул жакта көпүрөлөрдү тоже иштетиши мүмкүн, жолдор болушу мүмкүн. Жолдордон мисалы кандай деп айтсам, мисалы жайлоого бараткан жолуңор бар да, ошол жолдо мен деген ошо жайлоодо мен иштеп атам, ошол жолду, пожалуйста, мен оңдоп берейин сиздерге деп частник силерге жеке ишкер айтышы мүмкүн. Но зато мен деген тетиги жакта жайлоону
ошону мага мүмкүнчүлүк бер деп туруп ошондой иштетиши мүмкүн. Коммуналдык чарба жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр. Вот бул жерде мисалы мусор таштанды ташуу же болбосо чогултуу кызматтарын бизде мисалы Бишкек шаарында дагы, эми Бишкек шаары чоң шаар, бирок ошондо дагы ушундай мүмкүнчүлүктөр жакшы да. Мисалы силер деле өнүгүп кеткиле эртең бүрсүгүнү ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо кандай жакшы дегендей. Баягы сиздер өзүңөрдүн баягы муниципалдык баягы ишкана түзүп отурбастан бир частник менен бир какой-нибудь машинеси бар частник жана маршрутка окшош эле өзүнүн тиги грузовиги бар, грейдери бар деген ошо менен баягы частный партнерство түзүп алса болот да. То есть сен мусорду жыйна, мен болсо могуреки тиги акчасын же төлөп беремби же бир объектти пока берип турамбы дегендей. Медициналык алдын алуу, дарылоо жана саламаттык сактоо тутумундагы башка иштер. Но бул жакта силер билсеңиздер керек, көп жерлерде жана гемодиализный центрлар пайда болуп атат, туурабы? Бул жакта конкреттүү түрдө ошо гемодиализный центрлер бир ар кандай ишкерлер ачып берип атпайбы? Бул точно мамлекеттик жеке өнөктөштүк да. То есть алар деген ошо центрлерди салып атат. Может быть объекти тиги муниципалдык, может быть бир кандайдыр бир жакшыртуу нерсесин көрсөтөт, бирок сен иштегениң дагы менин элимдин арасында гемодиализге муктаждар бар. Ошону, пожалуйста, кылып бер деген нерселер бар да. Так, билим берүү, тарбиялоо, маданият жана социалдык тейлөө. Билим берүүдө эмне болушу мүмкүн? Частный жеке мектептер болушу мүмкүн, тарбиялоо, детский садтар, жеке детский садтар болушу мүмкүн. Бул дагы баягы муниципалдык объект болобу, имарат болушу мүмкүн. Ошол жерге, пожалуйста, иштетип бер деген сыяктуу баягы келишим болушу мүмкүн. Маданият жана социалдык тейлөө. Бул жакта может театр болобу, клуб болобу дегендей нерсе. Так, кыймылдуу стационардык байланыш жана телекоммуникациялар. Ну, бул жакта көбүнчөсү бул мамлекет алектенет муну менен. Анан алектенген тышкары бул жакта может телекоммуникация деген столбаларды коюп атышпайбы? Столбаларды коюп берип атышпайбы? Ошол тоже баягы жеке өнөктөштүккө кирип кетет. Так, туризм, рекреация жана спорт. Бул жакта туризмдин мисалы бир кандайдыр бир объектин берип иштетиши мүмкүн. Суу ресурстары. Но бул жактан биз билишибиз керек, кандайдыр бир мамлекетке караган суу мындай бир Абдышата сыяктуу минералдуу мисалы суулары бул жака кирбейт да. Ал только бул деген жеке өнөктөштүккө киргенге мүмкүнчүлүгү жок. Суу ресурстары, ну, может быть, бир көлчө болушу мүмкүн, Ошо жерде, пожалуйста, мен бул жерде көлүм бар. Мына мен мисалы көлдүн жээгиндеги пляж. И ошол жердеги пляжды, пожалуйста, мен сага ушул жерди пока тиги бир 49 жылга берейин. Сен ушул жерге пансионатты саласың, суунун ичине бир какой-нибудь аквапарктарды саласың, элдер келип эс алыш керек, же болбосо бир туздуу суу сыяктуу бир дарылоого боло турган болсо, ушундай нерселерди мисалы жеке өнөктөштүк болушу мүмкүн. Электрондук башкаруу, бул дагы көбүнчөсү мамлекет кандайдыр бир жеке ишкерлер менен сүйлөшүп алат. Мисалы түндүктү мен билбейм ким иштеп чыккан, бирок ушул сыяктуу электрондук башкаруу бир портал болобу, чоң бир сайт болушу мүмкүнбү, элдерге кызмат көрсөтө турган ушундай бир электрондук жабдыктарды менен кошо. Баса неме деген бар. Мисалы эле Бишкектеги азыр билесиңер да, азыр акча эмес, Тулпар деген неме болуп калды, карточка. Анан ал Тулпар карточканын автобус ичине киргенде мындай бир аппарат бар. Ошондон кийин сан эсептейт да аппарат акча бербестен. Вот как раз электрондук башкарууга дагы баягы электрондук жабдыкка да кирип кетет. Ошол точно баягы жеке өнөктөштүк менен пайда болуп келген да. Бул дагы бир частный предприниматель келген дагы
биздин мэрия менен сүйлөшүп, ал мэрия өзү кое албайт да анын сүйлөшкөн, давай мен деген бир убактысын мисалы да, бул баягы келишимден, конечно, бирок 1 жылкы акчасын сен ал, калганын 1 жылдан кийин ушул жабдыгың менде калсын деген сыяктуу баягы сүйлөшүү жүргүзүлөт да. Так, каржы жана банк кызмат көрсөтүүлөрү, ну бул жакта баягы банк системадагы тоже, может быть, ичиндеги системалар, баягы бир специалисттер келип бирдемени оңдоп кеткенге, карточкаларды мисалы электронизация же болбосо баягы чоочун кишилер ошо силердин мисалы карточкаңарга кирбеш үчүн баягы безопасность катары бир программаларды түзүп берген. Так, ошондой эле керектүүчүлөрдүн кеңири чөйрөсүнө кызмат көрсөтүү менен байланышкан башка чөйрөлөр. То есть болгон кызмат көрсөтүүлөрдү сиздер баягы эгерде жергиликтүү маанидеги маселеге эгерде мамлекет эмес айыл өкмөт же кеңеш алектенсе, то есть ошого кызматтарды силер жеке өнөктөштүккө берип койсоңуздар болот да. Так, эми караңыздар, негизи жеке өнөктөштүктүн бир ар кандай проекттери бар. Крупный бир чоң долбоорлор болушу мүмкүн, анан чакандуу долбоорлор болушу мүмкүн да. Ири долбоорлор көбүнчөсү баягы 700 миллион сомдон ашык. Ошолор баягы 700 миллион сомдон ашып кетсе, ал ири долбоор болуп саналат. Алар менен ким алектене алат? Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары тоже алектениши мүмкүн. Мамлекеттик муниципалдык ишканалар, мекемелер, анан ар кандай акционерлер. Бул жакта баягы айырмасы 50 акционерлер 50%, көп пайызы мамлекетке таандык болсо, же болбосо көп мамлекеттик акционердик коомдук менен биргеликте мамлекеттик өнөктөш боло турган болсо деген баягы чакан. Единственный баягы экөөнүн айырмасы 700 миллион сомдон жогорусу ири долбоорлор болуп кетет. Ошол жанагы айтып кеткендей эле юридикалык жактар, жана жеке ишкерлер ушуга иштеп аралашса болот да. Так, бул жакта бизде мамлекеттик жеке өнөктөштүн долбоорун ишке ашырууга салымдар эмне болушу мүмкүн да? Вот сиздер мисалы бир жеке ишкер келе турган болсо, материалдык, то есть силердин объектиңер, муниципалдык объектиңер болушу мүмкүн, инфраструктураңар болушу мүмкүн, и материалдык эмес активдер болушу мүмкүн да, если катыша турган болсо да, ушугачы. Мисалы, бул жакта материалдык активдер деп, бунун ичинде мамлекеттин бюджеттин каражаттары, акча каражаттар, мүлктүн комплекстери катары ишканаларды, товарларды кошуп алганда кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк деп атат. Анан материалдык эмес активдер бул жакта мамлекеттик өнөктөштүктүн милдеттенмелерин аткаруу кепилдиктери, интеллектуалдык менчик укугунун объектилери. Көбүнчөсү баягы менчик укугунун объектилери талап кылуу укуктары, жеке мүлктүү эмес укуктар, маалымат жана башка таанылат. То есть ушундай баягы ишке ашырууга ушундай бир салымдар болушу мүмкүн. Так, андан тышкары ишке ашырууга салымдардын булактары төмөнкүлөр болуп саналат. Мисалы, сиздер эгерде жеке өнөктөштүк менен алектенсеңиздер, то есть бул республикалык жана жергиликтүү бюджеттин каражаттары аралашышы мүмкүн. Мамлекеттик өнөктөштүктүн каражаттары, то есть бул тиги тарапта, анан мамлекеттик өнөктөштүктүн карамагында турган мамлекеттик жана жер муниципалдык мүлк же өнөктөштүктүн каражаттары. Мисалы, бул жакта эгерде Кыргыз Республикасынын тыюу салынбаган нерсе болбосо, ошолордун баары тең баягы ишке ашырууга салымдар болуп эсептеле берет да. Максималдуу жеке өнөктөштүктүн долбоорунун баягы суммасы, то есть мөөнөтү 49 жылдан ашпаш керек да. То есть 50 жыл, 100 жылга бергенге силерде мүмкүнчүлүгүңөр жок. 49 жылга ошол жеке өнөктөштүк менен келишим түзөсүздөр, 49 жылга чейин
может быть 10 жылга түзөсүң, может быть 5 жылга түзөсүң, бирок максималдуу түрдө 49 жыл болуш керек да. Так. Жеке өнөктөштүктүн долбоорун ишке ашыруу баскычтары, бул баягы тендерге окшош эле процедурасы, ошого эле окшош, кадимкидей эле тиги конкурс жарыялат, маалымат берилет. Мен ушундай долбоорду демилгелеп атам. Жергиликтүү өз алынча башкаруу орган бир мисалы айтканда Дом культураны имаратын ошолго демилгелеп атам деп туруп объявление бересиңер. Анан долбоорун даярдайсыңар да. Бул жакта баягы долбоорду даярдаганга дагы бир кандайдыр бир каражат керек экен да. Көбүнчөсү мамлекеттик структураларга өзүнчө бир фонд бар экен. Бул баягы чоң бар долбоорлорду ишке ашырганга да. Анан долбоорду даярдагандан кийин жеке өнөктөштүктөрдү тандоого конкурс өткөрүү. Конкурс кадимкидей жана тендерге окшош эле өткөрүлөт. Анан ошол жерден баягы тандалып алынат. Эгерде биз чоң бир ири долбоор боло турган болсо, 700 миллиондон жогору, анда хотя бы бир 2 конкурсант болуш керек да, конкурс баягы иш алып барыш үчүнчү. Эгерде 700 миллиондон кем болсо, анда бир эле конкурсант, бир жеке ишкер катышса, тоже утуп кетиши мүмкүн да. То есть ошо менен эле баягы келишим түзүп, ошо менен эле бир объект, менен инфраструктуралык бир объектти, пожалуйста, иштет. Же болбосо бир кызматты берип иштетсе болот да. Так, жанагы демилгелөө боюнча да, мисалы эң биринчи процесс бул мен ушу долбоорду ишке ашырам деген процессте көбүнчөсү бул жакта жергиликтүү өз алынча башкаруу орган деп айтайын. Сиздер жөп кызматкерлер, то есть депутатсыңар да, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынасыңар да. Анан мамлекеттик муниципалдык ишканалар жана мекемелер ушул жака катышса болот да. Же болбосо любой кызыктар жак тарабынан жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашыруу ниети жөнүндө конкурс уюштуруу боюнча ыйгарым укуктуу органга кат жөнөтүү болсо болот да. То есть силердин муниципалдык кызмат боло турган болсо ошол бериши мүмкүн, же айыл өкмөтүңөр бериши мүмкүн. Мен кызыктармын, мен долбоорду демилгелеп атам, мен жеке өнөктөштүк менен иштейм деп туруп. Андан тышкары уже баягы демилгелөө жөнүндө ниеттенүү катын жөнөтөт дагы жергиликтүү өз алынча башкаруу органы тиешелүү чөйрөсүндө мамлекеттик муниципалдык ишкана жана мекеме жана кызыктар жак даярдоо баскычына өтөт да. То есть бул уже баягы конкурсту объявление берет да, уже даярдоого өтөт да. Даярдоодо дагы деле жергиликтүү өз алынча башкаруу органы же мамлекеттик орган тиешелүү чөйрөсүндө мамлекеттик муниципалдык ишканалар менен конкурсту уюштуруу боюнча ыйгарым укуктуу органга кат жөнөтөт. Бул обязательно өз конкурстук буйрук менен конкурстук комиссия түзүлөт да, ошол жака кат жөнөтүлөт. Анан кат менен уже давайте муну баштайлы, конкурсный документтерди, объявленияңарды бүт баарын бергиле дагы, и ушул уже конкурсанттардын баягы документтерин карайлы. Конкурс өткөрүү уже 3-чү баскычта тендерге окшош эле мен айтып кеткендей эле квалификациясы кандай, опыты барбы жокпу, тажрыйбасы, буга чейин эмне менен алектенген деген сыяктуу бүт баягы критерийлерин баарын карап чыгат да. Анан бул жакта карасаңыздар ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан долбоорлор боюнча божомолонгон инвестициялардын суммасы 100 миллион сомдон ашыкча түзгөн болгон. Так, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдар тиешелүү иш чөйрөсүндө 100 миллион сомго барабар болгон же андан аз сумманы түзгөн мыйзам белгилеген жоболорду ылайык түзүүгө ашырат. То есть бул жакта ушул 100 миллион сомго барабар болобу же андан баягы башка суммасы болобу, то есть ошол критерийлерге силердин бул мындай болуп атат да, силердин долбооруңарга ылайыктуу сумма болуш керек да.
Анан мындай экен да, эгерде эки конкурсант катышып туруп кандайдыр бир жумуштарды жасап, же болбосо конкурстук документтерди даярдаганга да акча каражат кетет да. Бирок ал утулуп калса, тиги уткан уюм, уткан жеке ишкер ошол расходторду төлөп бериш керек да. Ошондой баягы макулдашуу болушу мүмкүн. Так, конкурсту өткөрүү баскычтары, көбүнчөсү милдеттерин, көлөмүн, тартибин, мөөнөтүн, каржылоо булактарын, тендерге окшош эле ушунун баарын өткөрөт. Так, бул деген кыскача мен сиздерге муниципалдык мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндө айтып бердим, урматтуу катышуучулар. Негизи бул мен сиздерге мону көрсөтөйүн дегем, аз кое турсаңыз. Мисал катары. Так, бизде экономика жана коммерция министрлигинде өзүнүн сайтында бир кыргызчасы баягы маалымат жок экен, тилекке каршы болгон ушул баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча бизде Кыргызстанда болгон баягы тажрыйбалар жазылыптыр да. Мен сиздерге ошону көрсөтүп коеюн дедим эле. Мынакей гемодиализ жүрөт Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта. Бул жакта 10 миллион еврого мынакей тендер, бир чет өлкөлүк бир ишкер келип, ушул тендерди утуп алган дагы. Анан кийин 4 гемодиализдик баягы бөлмөлөр же болбосо имараттар иштетилип, элдерге кызмат көрсөткөн да. Компьютердик томография мисалы, бул Минздрав, бул мамлекеттик, көрдүңүздөрбү? Мынакей Минздравдын баягы долбоорлору да. Реабилитациялык центр 17 миллион долларга. Тиги медик академиядагы өзүнчө бир имарат салыптыр. Бишкек мэриясы, бул дагы муниципалитет. Парковкаларды мисалы, бул жакта организация муниципальных парковок вдоль дорог деп атат да. Бул жакка 3 миллион доллар жеке өнөктөш болуп туруп, бул жака бул компания келиптир дагы. Анан ТОну болсо Бишкек мэриясы өзү баягы техникалык, экономический показательдерди даярдап туруп, анан рабочий группага ушунун баарын даярдап анан беришкен да. И ушул частный компания келип туруп утуп алган дагы конкурска катышып. И зато бул жакта ушу муниципалдык парковкаларды, ушу жолдордун жээктерине платный парковкаларды киргизгенге 3 миллион долларга макулдук кылышкан да. Келишим түзүшкөн. Анан мунун ичинде баягы кимге негизи пайдасы түшүп атат, бул баягы Бишкек шаарынын муниципалитетине, андан тышкары элге дагы, и өзү бул компания дагы ушунун баарын иштетем. Бир убакытта бирок мен булардын келишимин көргөн жокмун, тапкан жокмун. Ушу силерге баягы жакшы мисал болуш үчүн деп истегем атайын. Анан кандай келишим түзүшкөн белгисиз, бирок ошондо дагы кайсы убакытка, кайсы мөөнөткө мунун баары жазылган жок. Бирок ошондо дагы бир кандайдыр бир маселе чечилип атат да, карасаңыздар. Так, мынакей улучшение общественного транспорта деп атат. Бул жакта микроавтобустарды 66 маршрутка общей протяженностью, микроавтобустарды автобус троллейбустарга мисалы алмаштыруу деп атат. Буга 45 миллион, бул дагы жана жаңы автобустар келгенин, бул дагы жеке мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен салыныптыр. То есть баягы келишим түзүлүптүр. Ошондо 350 автобус деп атат. ЕБР менен. Бирок бул 350 автобус пока келдиби, келбедиби белгисиз, бирок зато ушундай келишим түзүлгөн экен да. Так, бул жакта карасаңыздар, детсадтар мисалы Бишкек муниципалитетинде, биздин шаарыбызда.
10 жаңы дошкольный учреждение деп атабыз 250 кишиге, значит, детсадтарды салынган где-то 14 миллион долларгачы. Жана билеттер боюнча мен жана айтып атпадым белем. Электронное билетирование общественного транспорта 2 миллион долларга тоже. Бирок бул проект на стадии реализации дейт. Тулпарды. Бирок бул эски маалымат окшойт, Тулпар уже иштеп атат. Электронное билетирование азыр иштеп атат, карточкаларда иштеп атат, эсептөөчү аппараттарда иштеп атат, туурабы? Так. Ну, баягы центр обслуживания предпринимателей дейт. Мынакей спортивный комплекс. Мисалы, силердин айылыңарда кандайдыр бир спорт комплекс болот турган болсо, бирок силер аны билбейсиңер да кантип иштетиш. То есть муну дагы ошо мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен баягы чечип алсаңыздар болот да, кызматтычы. Ну, эми бул деген баягы чоң имарат, бирок ошондо дагы имараттын өзүнүн дагы баасы түзүлөт болуш керек. Пока проект на стадии подготовки деп атат, бирок ошондо дагы реконструкция старого бассейна, включающий бассейн и спортивный зал. То есть реконструкция. Жана, помните, биз сүйлөшкөнбүз. Куруу иштери, же реконструкция иштери, оңдоо иштери болушу мүмкүн да. То есть эски имаратты оңдоп бергенге 2 миллион доллар менен ушу келишим түзүшкөн да. Так. Городской пансионат дейт, Алтын булак. Бул мынакей Саройдо экен, көлдө. Вот, пожалуйста, бул жакта эски Советтер Союзунан калган пансионаттарды өзү оңдой албагандыктан бир ошо мамлекеттик жеке өнөктөштүк тарабы менен кандайдыр бир жеке ишкерди тапкандагы чогуу давайте иштетебиз деп, анан канча жылга түзүлгөн бирок ошондо дагы мисалы 10 жылга түзүлсө, 10 жыл сен иштетесиң дагы, мен мисал айтып атам да, 10 жыл иштетесиң, ошонун акчасын сен табасың, бирок биз баягы үзгүлтүксүз келип эс алып турабыз. Бир канча бир местосын бересиң. Калганы все, потом мага өткөрүп бересиң деген сыяктуу кылып түзүшкөн да. Минтранс жер куруштур. Строительство объездной дороги, ну, аэропорт Ванас, Кыргыз автобекети, электронная система электронного взимания сбора дейт. Бул дагы аппарат экен. Баягы сборлорду бир кандайдыр бир акча каражаттарды чогултканга атайын аппараттарды сатып алыштыр. Ну, таможня түшүнүктүү, логистический центр, бул болсо госагентство дейт. Жана биздин спортивный Долон Умурзаков футбольный неме барбы, стадионубуз барбы, ошону мисалы мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен дворец спорта оңдолуптур. Проект находится в стадии подготовки, то есть оңдоло элек, балким азыр ошо оңдойт да, жаңы питомник дейт. То есть карасаңыздар, көбүнчөсү мен сиздердин деле баягы суроо пайда болуп атат болуш керек, бул баягы чоң объектилер. Бирок ошонун ичинен деле мисалы Сарой жүрөт, алардын ресурсы, конечно, көбүрөөк. Балким силерде дагы бир нерсе бардыр, ушундай жеке өнөктөштүк менен иштеткенге да. Проект органов местного самоуправления жок экен бул жакта, эчтеке жазылбаптыр. Маалымат, значит, жок. Значит, бир да пока жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары пока иштей элек да, муну менен же болбосо баягы маалымат бере элек. Бирок бул жакта мындай, эгерде бир кандайдыр бир келишим түзүп туруп иштей баштасаңыздар, обязательно экономика жана коммерция министрлигинин реестрине кириш керек. То есть бул жакта маалымат болуш керек да. Кызыл Кыргызстан кинотеатр, мисалы, силерде айылдарда кинотеатрлар бар да. Ошол сыяктуу кинотеатрлары жана дом культуры деп атпаймынбы? Бул атайын балдар үчүн баягы кинотеатр салыныптыр. 300 000 доллар дейт. Бул кайсы жерде экени белгисиз, бирок ошондо дагы атайын баягы эл үчүн кызмат көрсөтүү жакшы кылсын, бош убакытты өткөрүү деп туруп, ошондой кинотеатр салганга мындай аракет кылышыптыр да. Чатыркөл кинотеатры бул Бишкекте на стадии подготовки дейт. Ну, булар уже мамлекеттик органда.
Ушундай объектилер бар азыр. Строительство 20 школ дейт. То есть бул жакта мамлекет, мен сизге там сага мисалы монча бир жерлерди пока берем, сен саласың, бир какой-то бир ошонун жардамын сен аласың деп мындай бир сүйлөшүлгөн да. Билбейм, мектепти мисалы салууда кандай жардам болушу мүмкүн, бирок ушундай иш жүргүзүлүп тур да. Баягы договорлорун караш керек да, кандай условия менен берилген. Ипподром, монорельсовая транспортная система дейт. Баягы бир сөз болбоду эле ошондо монорельс транспортная система салынат деп, но көрдүңүздөрбү, пока стоимость проекта жок, в стадии подготовки дейт. Эми буга бир жеке ишкер келеби келбейби белгисиз, бирок болушу мүмкүн. Кировский ГЭС деген сыяктуулар. Так, бул жактан баягы силерге мисал катары. Андан тышкары баягыда бирөө сурап атты эле Кыргыз почтасы жөнүндө. Кыргыз почтасынын имаратын ошо такыр ремонт кыла албай атабыз деген бир иш болгон, бирок мен акыркы бир новостилерди уктум. Кыргыз почтасы банкрот болуп атат депчи. Анан ошол кандай азыр абалда билбейм, бирок ошондо дагы мисалы Жалал Абад почтовый филиал почтасын именно көрдүңөрбү, бул объявлениясы экен. Жана долбоорду даярдоодо приглашаем к участию конкурс деп туруп мындай объявление бериптир да, Жалал Абадтык почтовый филиал, Кыргыз почтасынын ошо филиалычы. Анан бул жактан запрос квалификации на участие деп туруп өзүнүн баягы бүт документтерин тиркептир дагы. 25 октябрда уже бүтүп калыптыр. Же бияка жөнөт, же мынакей 10 саат 17:00 чейин, пожалуйста, ушул кыргызчасы. Мынакей бул объявлениянын запростун көрүңүздөрбү, өзү объявление бериптир. Ушу Кыргыз почтасы эмне себептен ушул баягы жеке мамлекеттик жеке өнөктөшкөгө конкурска берип атат. Ушундай мындай бир интересный нерселер да. Эгерде чатта дагы суроолор пайда болуп калыптыр. Макул. Сразу окуп кое берейинби? Давайте мен өзүм эле окуйнчу. Так, Мадымаров Бекболот, саламатсыздарбы, муниципалитетке тиешелүү Айыл Чарба багытындагы жерлерге көп жылдык дыйканчылыкка берүү боюнча мисал же мүмкүнчүлүктөр жөнүндө маалымат берсеңиз дейт. Так, Айыл Чарба багытындагы жерлерге көп жылдык дыйканчылыкка берүү. То есть арендага берүү жөнүндө айтып атат го, ким? Мадымаров Бекболот мырза. Айыл Чарба багытындагы жерлерге көп жылдык дыйканчылыкка берүү боюнча мисал. Арендага берүүбү же сатуу? Ну, азыр давайте биз азыр муниципалдык менчик жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Бирок Айыл Чарба багытындагы жерлерге көп жылдык дыйканчылык. Ну, бул деген аренда деп атат го дейм. Мен чөтө суроону көп түшүнгөн жокмун. Аренда окшойт, Ну, аренда боюнча муниципалдык Айыл Чарба багытында жерлер муну караш керек положенияларды. Мен Айыл Чарба жерлери менен чын айтсам иштеген эмесмин, бирок ошондо дагы караштырганга аракет кылам. Так, бир эле суроо экен, пока. өйдө жагында дагы бир суроо бар экен. Ушул 49 жылга жер берсек, токтомдо кандай талаптарды коюп чыгарсак болот? 49 жылга жылдан ылдый кылса болобу деген. Ооба, конечно, болот. Ну, бул жакта карасаңыздар, жер эмес, объектилер деп атабыз да. Ушул 49 жылга жер берсек, токтомдо кандай талаптарды? Силер деген жер беришиңер да мүмкүн, объект беришиңер мүмкүн. Ну, көбүнчөсү баягы ремонттоо, оңдоо, иштетүү деген боюнча. Но жерди дагы мунун келишимде кандай түзсөңөр, 49 жылга эмес, может 5 жылга түзүп коюшуңуздар мүмкүн. 49 жыл бизде максималдуу деп атабыз да. 49 жылдан ашпаш керек. Хорошо? Ылдыйлап берсеңиз, конечно, болот. Ооба, албетте. Жакшы. Так. Бул жакта Кенжебек Ашыркулов дагы сурап атат.
өтө эле узак убакыт. Ооба, бирок аны жергиликтүү кеңеш чечет токтому менен. Канча жылга силер сүйлөшөсүңөр? 5 жылгабы, 1 жылгабы, баягы 15 жылгабы, аны өзүңүздөр билесиздер да. Бул максималдуу. Так, азыр учурда соцпроект сунуштасак болобу? Болсо каякта бала чакка бакча салуу боюнча. Вот азыркы учурда соцпроект дегениңиздер бала чакка салуу боюнча сиздер эгерде бир жеке ишкер, силер могу немени көрсөтүп атпаймынбы сиздерге? Кыргыз почтасынын тиги запросу боюнча ушул сыяктуу объявление берип, мунун өзүнүн, конечно, тиги объявление бериштин дагы жобосу бар. Бирок ошондо дагы объявление берип, бирок силер деген айыл өкмөт менен, эл кеңеш менен биринчи кеңешиңиздер керек. Кайсы силерде объект бар, кайсыны силер баягы детсадты иштеткенге жеке ишкерге бере аласыз бир канча бир жылга, силер биринчи чечишиңиздер керек. Анын баарын чечип алгандан кийин только потом конкурска, мондай запроско берсеңиздер болот. Так, анан бул долбоорду кайсы уюм колдойт? Ну, бул долбоорду бул уюм эмес, любой жеке ишкер колдошу мүмкүн. Может быть, силердин айылыңардын ичинде эле мен ушу детсадты иштетет элем деген чыгышы мүмкүн да. Муну деген ушул ичара баягы мындай бир изилдөө жүргүзүш керек. Может быть, өзүңөрдөн эмес, может быть, жеке ишкер, может быть, буга чейин уже келгендир силерге. Мага бербейсиңерби? Анан силер билген жоксуңар да, мисалы, биз кантип берсек болот? То есть силерге ушул мамлекеттик жеке өнөктөштүк ушундай мыйзам силерге жол берип атат да. Так, муниципалитетке тиешелүү айыл жер багыбыздагы жерлер көп жылдыкка жанакы суроо экен. Так, бала бакчага бир не дейт азыр? Бала бакчага кошумча бир музыкальный зал балдар үчүн салсак колдойбу дейт. Болот, жана культура деген сөздү дагы көргөнбүз, кайсы тараптарда, мен азыр тиги презентациямды кайра ачайынчы. Кайсы тараптарда иштетсек болот азыр, бир секунд. Мынакей. Onu карасаңыздар, бул жакта мисалы мына билим берүү, бул мамлекеттик мектеп эмес, частный школаларда тарбиялоо, детсадтар, маданият жана социалдык тейлөө жагын вот как раз силердин бала бакчага кошумча бир музыкальный зал балдар үчүн салсак болот. Пожалуйста. Эгерде мисалы айтып коеюн, силерде бала бакча бар, бирок бир комнатасы баягы пустой, ремонттолбогон турат деп коелу. Андай, по-моему, имараттар көп эле болуш керек. Анан ошол жерде бир жеке ишкер мен музыкальный зал, вот именно би, анан кийин кружок деген сыяктуу салат элем десеңиздер, силер ошол имаратты берип, мисалы, ал имаратты алып алып ремонттойт, келишим түзгөндөн кийин бир мисалы бир 20 жылга же 15-10 жылга деп коелучу, түзөсүңөр да. Ремонт кылат, ичинде музыкальный бүт аппаратуранын баарын алат, биге атайын күскүлөрдү сатып алат. Андан кийин бир канча бир убакыт бул келишимге карата 5 жыл силер иштеткиле, андан кийин менде калып калат. Но силерге в любом случае ал даже акча таап иштеген күнү дагы силердин балдар ушу менен алектенет да, ушунусу жакшы болуп атат да. То есть силер жетишпеген жака жеке ишкер, зато силердин имаратыңардын ичинде ушундай кызмат көрсөтүү кылып берет да. Так, азыркы керектүү материалдарды группага жиберип коесуздар. Обязательно жиберип кой. Мен азыр папка кылып топтоп атам. Бүт боореке көрсөткөн тиги сайттар менен кошо, силерге мисал болсун депчи. Мен муну эртең жөнөтөйүн, хорошо? Бүт бар темага өзүнчө тажрыйбалары, мыйзамдары деп туруп топтоп жиберейин. Макулбу, презентация менен кошо. Так, Таш көмүр шаары аркылуу өтүүчү Нарын дарыясынын суу үчүүгө мүмкүн эместигин Жалал Абад облустук санэпидстанция текшерүү жыйынтыгы келген жергиликтүү калкты
билим берүүнүн мекемелерин таза суу менен камсыз кылуу үчүн проекттер барбы дейт. Так, таза суу менен камсыз кылуу боюнча мен эртең сиздерге бир конкурс жөнүндө тоже айтып берем, потому что конкурстар жөнүндө мен көп издедим да. Азыркы күнү кайсактан вот прям моментально силер баягы конкурска катышсаңыздар болот. Таза суу менен камсыздагансыңар мүмкүн, потому что бул жергиликтүү маанидеги маселе. То есть биякта бул Нарын дарыясы деп атасыздар, Ташкөмүрдө тут самый эң чоң проблема бул ичүүчү таза суу экен. Конечно, буга жазсаңыздар болот. Ну, бирок тилекке каршы прям азыр чоң бир проекттер илгеркидей миллион сом берет элем именно мындай маселеге деген пока жок болуп атат. Бирок бара ошондо пайда болгон сайт мен сиздерге көрсөтсөм деле болот да. Бир кичине анча мынча майда проекттер бар. Ал жөнүндө мен эртең жоболорун көрсөтөм, макулбу? Аларды да даярдап коелук. Так, долбоор ишке ашпай калса токтото алат. Ооба, келишим түзгөн болсо себептери менен. Ооба, токтото алсаңыздар болот. Конечно. Силер деген долбоордо мындай жазасыңар да. Мисалы, эмдиги жылы, бул бир жылдын ичинде өзүнүн календари жазылат, бир жылдын ичинде ремонт иштери бүтөт. Анан кийин мисалы 24-жылдын майынан баштап уже кызмат көрсөтүлө баштайт. Эгерде кызмат көрсөтүлбөсө, анда келишим жокко келинет. Жок болот деген сыяктуу обязательно келишимге түзүп койсо, ал конечно болот андай. Бирок бул деген, конечно, бул баягы эки жактын сот процесси болушу мүмкүн. Бирок ошондо дагы келишимге тыкаан кылып туруп бүт датасы менен бүт баарын жазып чыгыш керек да. То есть 10 жылга мен деген кызмат көрсөт деп койсоңуздар, а может быть ал 7 жылдан кийин да көрсөтүшү мүмкүн да. Бул долбоор, то есть долбоордун келишимин жакшы түзүш керек ошон үчүн. Хорошо? Потому что келишимде эгерде ушулар аткарылбаса, анда бул келишим мисалы бузулат деген сыяктуу нерселерди жазып коюш керек обязательно. Так, мисалы Бишкек шаарында кабаттуу үйлөр жанында таза суу компаниясы тарабынан орнотулган 1 литрine 3 сомдон таза суу сатып алып ичсе болот экен. Бизде да орнотсок болобу? Ну, эми бул частный компаниялар силерге салып берип атат. Ооба, аны деген просто силер ошол частный компанияга бизге келгиле. Бирок силердин объемуңар чоң болуш керек да. Мисалы, бир эле ошондо станция куруп бер десе, ал келбеши мүмкүн. Эгерде айылдын ичине таза суу фильтрленген суудан бир 45-ти коюп бер десе, мисалы, анда, конечно, келип коюп берет. Бул частный компаниялар ооба бар Бишкекте. Ооба. Муну спокойно эле бул жеке өнөктөштүк эмес, жөн эле бир частный компаниялар бар, тиги таза суу фильтрленген суу сатып алгандай эле коюп берет. Но мунун постоянно толуктап туруш керек да, суунучу. Ошол жагын да караш керек да. Мисалы, биздеги аппараттар ооба 3 сомдон 1 литр. Аны бир жактан суу келип атат да. Же болбосо крандан келген суу тазаланып атат. Ушуну фильтрларды улам-улам алмаштырып туруш керек. Так, мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк менен жерлерди берүү деген суроо болчу. Мамлекеттик, жана берген суроо. Да, все. Ооба. Но бул жакта көбүнчөсү жер эмес, көбүнчөсү баягы жер менен мамлекет иш кылып атат да. Көбүнчөсү объектке, наверное, көңүл бургула бул жактан. Ооба, берсе болот. Бирок көбүнчөсү объект, анан инфраструктура и анын кызмат көрсөтүүсү деп атат да. То есть ушул эки тарапты баягы көңүл бурат да бул жаккачы. Потому что жерди, может быть, силер жөн эле арендага берип коюшуңар мүмкүн. Ошондой да мүмкүнчүлүк бар. Бирок арендадан ал өзү эле иштете берет, кичинекей бир аренданы төлөп кете берет да. Но силердин кызматыңар бул жактан аткарылып калбайт. Бул баягы кызматты жакшыртуу максатында болуп атат да. Так, бизнести колдой турган проекттер барбы? Бизнести колдой турган проекттер болушу мүмкүн, бирок бизде көбүнчөсү жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен иштеп, бизнес тараптан билбейт экенмин, аны издеп көрүш керек го аны. Буга чейин кызыкпаптырмын да. Аялдар үчүн тренажерный зал курууга жазсак болобу?
Конечно, жазсаңыздар болот. Вот как раз бул карасаңыздар, бул жердеги маселеде тренажерный зал. Мынакей саламаттык сактоо деп атпайбы? Ушуга, например, кызматты жакшыртууга, пожалуйста, жазсаңыздар болот. Ну как жазсаңыздар болот? Жеке ишкерди тапсаңыздар болот. Жеке ишкер келип, силерге бир имаратыңардын ичин оңдоп берет дагы, анан иштетет. Так, дагы кандай суроо бар эле? Так, WhatsApp номерин бере алам, ооба. Ама байда бергисем керек. 555 43 26 60. Мен бул жерге жазып коеюн. Групповой чатка эле. 26 60. Так. Хорошо. Так, дагы Минздрав мамлекеттик аптекаларды ачып жакшы кылды. Больницага барсаң, анализ тапшырып кел дейт. Анализ тапшырайын десең, Аквадагы башка частный лабораториялар бар. Ушундай лабораторияларды мамлекет өзү ачса болобу? Элге жардам болот. Конечно, болот. Бирок баягы каалоосу керек да бул жактачы. Жана гемодиализный центрларды көрсөтпөдүмбү? Ушул сыяктуу эле да. Бирок бул жакта баягы киши көбүрөөк келе турган жакка көбүнчөсү салышы мүмкүн. Ну, айылдын ичине лабораторияны эмес, а может быть, баягы райондук центрга деле ачылып атат. Ну, айылдын ичине баягы рентабельности кайтта. Лабораториялар даже иштеген күнү да канча киши келет деп анын баарын эсептешет дегендей. А так, конечно, салсаңыздар болот. Просто жеке өнөктөш буга баягы эсептеп анан келбей коюшу мүмкүн да. Может быть, бир күндө 5 киши эле келип калат деген сыяктуу. А так, ооба, эгерде чоң айыл болсо, мисалы ошол эле тиги Жалал Абад шаарынын түбүндөгү Ташбулак айылы деп коеюнчу. Ал как раз прям Жалал Абад шаарынын түбүндө, мисалы айтып атам да. Ошол жерде мындай чоң бир лаборатория ачса, анда Жалал Абадтыктардын баары келмейт да, бир канча бир калкы. Ушундай бир бизнеске ылайыктуу жер болуш керек да. Так, анан группага обязательно жиберем. Айылдар үчүн фитнес клуб ачсак, кимдерден колдоо алсак болот? Мисалы, сиздер тиги айылыңарда, может быть, бир бизнесмен бардыр, ал эмне кылсам, тиги бир ушундай бир бизнес жасайт элем деп, анда айыл өкмөтү менен ошол жактан келишим түзүп, бир имаратты алса болот да. Ошону реконструкция кылат, оңдойт, ремонттойт. Анан ичинен фитнес клуб ачат. Бирок ал бизнесмен жөн эле силерге бесплатно ачып бербейт да, туурабы? Ал дагы бир пайда алыш керек да. Силерден, может быть, бир айга бир 500 сомдон алганга макулдук бериши мүмкүн. Мен 500 сомдон тапсам, анан кийин только ачат элем деген баягы условияларды карашы мүмкүн да. Муну иштеги ишкер жок, ооба, ну баягы бир мүмкүнчүлүктүн бирөөсү да булчу. Так, айым депутаттардын башкаруусуна жана өнүгүшүнө кызыкпаган байкап жатам. Азыр билбейм, мен кандай ар кандай айыл өкмөттөр барго дейм да. Айым депутаттарын өнүгүшүнө кызыкпаган байкап жатам дейт. Болушу мүмкүн, ар кайсы жакта ар кандай го дейм. Так, бул материалдарды кайсы группадан алабыз? Так, силерде Telegram каналыңарда бүт барыңыздар барсыздар, мен мындай кылайын деп атам, папка түзүп эле, бүт материалдын баарын азыр бири-биринен ыргытып атам да, просто толук эмес. Ошол папканы баягы Google диск кылып туруп, адрес кылып туруп силерге салып коем, группаңарга, Telegram группаңарга. И ошол жерден каалаганыңар кайсы темага эмне ылайыктуу толуктап коем, ошону ала бересиздер. Макулбу? Ошондой кылалы, сүйлөшөлү. Всё. Так, проект жазыш үчүн ошон үчүн помещение болуш керекпи дейт. Ну, бул баягы жеке өнөктөш, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн баягы
кайсы тарапта иштөөшүнүн бир нерсеси да. Помещение болушу мүмкүн. Карасаңыздар, бул жерде презентациясынын өзүндө деле может быть там автомобиль, темир жол деген сыяктуулар болушу. Бирок силердин ресурстарыңарды карап турсам көбүнчөсү ушу помещение эле да. Туурабы? Ну, суу болушу мүмкүн, дагы эмне болушу мүмкүн? Туризм болушу мүмкүн, спорт болушу мүмкүн. Туурабы? Ушундай жактарын карасаңыздар болот. Помещение болушу мүмкүн да. Это баягы жөнөкөй келишимдин түзүлүшүнүн баягы мүмкүнчүлүгүн айтып атам да. Ошол. Дагы суроо барбы, урматтуу катышуучулар? Суроо барбы, урматтуу катышуучулар? Но жеке өнөктөштүк боюнча эгерде пока суроо жок болсо, мен айтып кеткендей эле силерге бүт материалдардын баарын ыгытып коем. Хорошо? Мынакей жана 49 жылга чейин деп атат бул жактачы, мөөнөткө берилиши мүмкүн. То есть андан кем бере бересиңер, андан WhatsApp'тан жекече кайрылса болобу, ооба, жакка кайрыла бериңиздер. Кээде просто жооп бере албай калышым мүмкүнмүн, баягы тренинг болуп калышы мүмкүн, же бир кандайдыр бир жолугушууда болуп калышы мүмкүн. Жооп бербей калсам WhatsApp'ка жаза бериңиздер, макулбу? Так, ошондой эле жергиликтүү элдин салымы болуш керекпи? Жок, бул жакта жергиликтүү элдин салымы кереги жок. Бул чисто жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен жеке ишкердин келишими да бул жактачы. Но именно ушул жеке ишкерге берем дегенде сиздер эл менен обязательно баягы кулактандыруу элесиңерби, коомдук угуласыңарбы же сухот кыласыңарбы, обязательно маалыматты берип койгула деп. Потому что эртең элиңер анан айтышы мүмкүн. Бирок салымы деле кереги жок бул жакта. Мындай өзүнүн требованиясында жок да. Хорошо? Хорошо. Суроо жок болсо, анда эмки темага өтө берелиби, урматтуу катышуучулар? Ооба. Хорошо, рахмат. Так, ну, келгиле анда муниципалдык менчиктеги объекттер жөнүндө 6-чы сессиябызга өтөлү, урматтуу катышуучулар. Ну, мен ойлоп атам, муниципалдык менчик дегенди баарыбыз эле билет болушубуз керек, Бизде муниципалдык жер бар, и объектилер бар, туурабы? Ну, баягы маалымат катары сиздерге жазып коеюн дедим эле. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында, туурабы? Ошо территориясында пайдалана турган, тескөөдө турган, анан баягы же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кирешелерин алуучу булак катары кызмат кылуучу жана калктын социалдык экономикалык керектөөлөрүн канааттандыруучу жергиликтүү жамааттардын менчиги. То есть бул айыл өкмөттүн менчиги эмес, туурабы? Депутаттардын менчиги эмес. Бул жерде кечирип коюңуздар, бир суроо бар экен. Эл көп жашаган пунктта общий туалет бар, өтө акыбалы начар, гигиена туура келбейт, же ишкер турам келишим. Конечно, ушуга, кстати, түшсөңүздөр болот. Туалет иштет. А между прочим, жана тиги базарларда туалеттер турбайбы? Бул деле негизи мамлекеттик жеке өнөктөштүккө баягы кириши мүмкүн. Просто булар бул процедураларды аткарбай эле, мындай эле түзүп койгон, сен туалет сал, иштет, акча тап. Базардын ичинде мисалы да. Же болбосо тиги муниципалдык жерлериңерде, пожалуйста, ошону да иштетсеңиздер болот. Так, анан муниципалдык менчик жериңер же объектиңер, мен жана айткандай эле, айыл өкмөттүк эмес, кеңештик эмес, негизи эле бул жер территорияңар, силердин аймагыңардын территориясында турган объекти болобу, жер болобу, бул элге, бүт жааматка таандык, туурабы? То есть мунун баары жөн эле таратылбастан обязательно эл менен кеңешип, эгерде сактап турган болсоңор эл менен кеңешип, же аукционго бере турган болсо эл менен кеңешип дегендей иш жүргүзүш керек. Муниципалдык менчикти башкаруунун укуктук негиздери, бул дагы силерге маалымат катары муниципалдык менчик жөнүндө мыйзам бар.
жарандык кодекси бар, анан жобосу бар да өзүнүнчү. Ошол жөнүндө баягы кантип иш алып барат деген сыяктуу нерселерди карасаңыздар болот. Эми муниципалдык менчикке эмнелер кирет, урматтуу катышуучулар? Жер кирет экен, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк. Кыймылдуу мүлк дегенибиз эмне? Транспорт болушу мүмкүн, трактор болушу мүмкүн, кандайдыр бир сельхозтехника болушу мүмкүн. Эгерде ал муниципалдык менчик баланста турган болсо. Кыймылсыз мүлк эмне болуп атат бизде? Алөкмөттүн имараты муниципалдык менчикке киреби? Кирет. Мектептин имараты муниципалдык менчикке киреби? Да. Садиктер, бала бакчалар, дом культуры, дагы эмнеңер бар? Эгерде ошол балансыңарда турган болсо кыймылсыз мүлк, анда муниципалдык менчикке кире турган болот. Кыймылдуу мүлк, сельхозтехника, может быть, тиги главанын алөкмөттө турган автоунаа, кыймылдуу мүлк, ал дагы баланста турат да, турабы? Аны силер бензин куюп атасыңар, ремонттоп атасыңар жергиликтүү бюджеттин акчасы менен. Андан тышкары жергиликтүү бюджеттин каражаттары дагы муниципалдык менчикке кирет да. То есть чогулган каражаттарыңар, акчаңар баары тең муниципалдык менчикке кирет. Кээ бир мисалы баягы байыраак алөкмөттөр ар кандай баалуу кагаздарды алып коюшу мүмкүн, мисалы да. То есть бунун дагы баягы муниципалдык менчикке кире турган мынакей 4 нерсе да. Карасаңыздар. Вот давайте кандай мүлктөр болушу мүмкүн? Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын аларга караштуу ишканалардын имараттары, жабдуулары жана башка кыймылсыз мүлкү. То есть бул жакта муниципалдык ишканаларын имараттары, кыймылдуу мүлктөрү кириши мүмкүнбү эгерде баланста болсо? Мүмкүн. Билим берүү, мектеп, саламаттык сактоо, может быть, фактар бардыр силердин балансыңарда, көнчөсүңөрдө бардыр. Көнчөсү болсо мамлекеттик фактарда бар экен, ГСВлар бар экен. Маданият үйүңөр бар. Дагы эмнеңер бар? Дом культуры, маданият үйүңөр бар, потом клубуңар бар, туурабы? Спорт жана туризм объекттери. Мини-футбольный полеңер, ар кандай спорт имараттары, стадиондоруңар, эгерде баягы мектептин территориясында дагы бул дагы силердин менчикте, туурабы? Туризм объектилери, эгерде лагериңер бар болсо да, мисалы туризм объектиси болушу мүмкүн ичинде. Багы эски лагерлер дагы баланста калып калгандар бар да. Мен билем, мисалы Ноокат районунда көп да ошондойчу 2-3 лагерлер айылдарда калып калган, анан ошону кантип оңдойбуз деген маселелер көп болгон да. Турак жай коммуналдык, ремонттоо, курулуш жана транспорт чарбаларынын объектилери, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын ишин камсыз кылууга зарыл болгон жабдуулар менен материалдар. То есть бул дагы муниципалдык менчикке кирет. Тийиштүү аймакты тейлеген жана мамлекеттик жеке менчикке таандык ишканаларга караштуу болбогон транспорт, энергетика жана канализация курулуштары. Эгерде башкага мамлекеттик органга тийиштүү эмес канализация курулуштары, коммуникациялардын тармактары, инфраструктура объектилери, суу менен жабдуулары, может быть, кандайдыр бир чоң түтүктөрү, эгерде ал мамлекеттикке кирбесе, то тоже болушу мүмкүн. Туурабы, мунун баары силер өзүңөрдүн балансыңарда барбы жокпу текшеришиңиздер керек. Так, соода, коомдук тамактануу жана турмуш тиричилик ишканаларынын мүлк комплекстери, ошондой эле аларды пайдаланууга, күтүүгө жана тейлөөгө арналган курулуштар менен жабдуулар. Эгерде сизде ошондойлор болсо, то есть муну коомдук тамактануу, турмуш тиричилик, может быть, и жоктур, бирок мүмкүн деп атат. Бул жакта баягы чоң шаарлардын дагы болушу мүмкүн да, туурабы? Соода, может, муниципалдык илгери бир базар сыяктуулар болуп калган.
дегендей да. Но бул баягы муниципалдык менчикке киреби кирбейби муну дагы бүтүп караш керек да, баягы категориясы мененчи. Так, андан тышкары жергиликтүү өз алынча башкарууга караштуу болгон менчиктештирилбеген турак жай жана турак жайга кирбеген фонддор. Эгерде сиздерде кандайдыр бир жерлер, бош жерлер кала турган болсо, эч кимдин менчиги жок, ал дагы силердин өзүңөрдүн баягы процедураңар менен өзүңөрдүн фондуңарга кириши мүмкүн. Калктуу конуштардагы көчөлөр, көпүрөлөр менен жолдор тоже муниципалдык баланс тиги объекти болуп саналат, туурабы? Ошон үчүн мурунку жолу деле сүйлөшүп атпайбызбы? Эгерде муниципалдык жериңерби же жокпу? Ушу муниципалдык именно жер болсо, ошого только тиги баягы асфальттоо же болбосо шагыл төбүү иштерин жүргүзсөңүздөр болот. Көпүрө сиздикиби же мамлекеттикиби болбосо, анда пожалуйста оңдогула, жолдоруңарды оңдоп алгыла, жашылча тиги сейил бактарды пожалуйста салгыла, ошолордун баарын көрүктөндүргүлө деп атабыз да. То есть ушунун баары болушу мүмкүн. Токойлор жана айыл чарба жерлери болушу мүмкүн тоже. Бул баягы кээ бир чоң кеминде мен билем, токойдун бир эмелери, участоктары, мисалы айыл өкмөткө караган жерлери бар да, же болбосо чаткалда тоже болушу мүмкүн. Көлдөр, суу булактар, жергиликтүү маанидеги пайдалануу кеңдер чыккан жерлер. Но биз билебиз, что жергиликтүү маанидеги пайдалуу кеңдер чыккан жерге алтын менен нефть кирбейт. Алтын менен нефть только мамлекеттик. Силердин айылда даже толтур алтын менен нефть алса дагы, сиз аларга кол салганга баягы укугуңар жок. Ал автоматически мамлекетке өтүш керек. Эгерде алар мамлекеттик табигый ресурстардын тизмесине киргизилбеген болсо деп атат. Тарых, жергиликтүү маанидеги тарых жана маданият эстеликтер барбы? Бар, конечно. Жер участоктор, анын ичинде чек аралардын тиешелүү долбоорлоруна каралган муниципалдык мүлктүн объектилер жашаган, ошондой эле өстүштүрүлө элек жерлер, бош жерлер. Бүткөрүлө элек курулуш объектилер тоже муниципалдык объектилер болушу мүмкүн. Тиешелүү аймакта калктын турмуш тиричилигин камсыз кылуу маселелерин чечүү үчүн зарыл болгон башка объектилер тоже болушу мүмкүн. Вот. Эми карасаңыздар, бул жакта жана бош объектилерди карап атпайбызбы? Эмне себеп кантип ушул муниципалдык менчик укугуна келип чыгышы? То есть эгерде илгертиден баштап баягы Кыргызстан, Кыргыз Республиканын пайда болушунда мамлекет бөлүшүп койгондо, бул сеники, бул меники депчи. Эгерде бир кандайдыр бир объект мамлекеттик органга, мамлекеттик баягы баланска кирбесе, жеке болбосо, анда бул менчик мамлекеттик, то есть муниципалдык менчик объектке кириши мүмкүн деп атат. Вот карасаңыздар, бул жакта жергиликтүү бюджетке жергиликтүү салык, жыйымдар, мисалы менчик укугуна келип чыгышы, объекттерди менчикке жарандарын жана юридикалык жактан жарандык укугунун бүтүм негизинде сатып алуулар, алмашуу, тартуу деген сыяктуулар. Так, анан дагы кандай? Менчик укугунан ажыратуу же жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын алдында менчигин башка түрдө мажбурлап же соттун чечими менен башка чыкмада алып коюу деп атат да. То есть мунун баары тең ушул менчик укугунун келип чыгышы. Так. Саламатсыздарбы? Ооба. Ушул жерден бир суроо берип кетсем болобу? Ооба. Бул жерде азыркы мезгилдерде өздөрүнүн турак жайларын бала бакчага берип атышат да. Ушулар муниципалдык менчик болуп эсептелинеби? Эгерде силерге баланска өткөрүп берсе айыл өкмөткө. Жок, булар эми мына кызыл китеп өзүнүн атында, бирок азыр эми мамлекет менен договорду иштетип атышпайбы? Ошону айттым да. Бул мындай да, эгерде ошол жеке адам садикти иштетип, новостилерден да баягы кабарлардан көрүп калганда, айыл өкмөткө өткөрүп берди өзүнүн үйүн.
садикке болсун дегендер бар да. Эгерде айыл өкмөт ошону кабыл алып өзүнүн реестрине киргизип койсо, анда муниципалдык менчик болуп саналат да. Эгерде ал жок, бул пока садик бул иштете берсин, иштей берсин, мен просто үйүмдү берип коем деп, бирок балансы өзүнүн кызыл китеби өзүндө болсо, анда муниципалдык менчикке кирбейт ал. То есть мунун өзүнүн баягы тарыхын караш керек да. Ар кандай келишим болушу мүмкүн бул жактачы. Бул баягы эки кишинин бири-бирине баягы өзүнүн менчигин бергендей эле болуп атат да. Түшүнүктүү эле болду? Түшүнүктүү болду. Анан азыр дагы ошол айылдарда дагы ушундай суроолор болуп атат. Эгерде ошол бала бакчабызды мамлекетке убактылуу өткөрүп берип турсак, кийинки мезгилдерде кандайдыр бир мезгилдерде кайтара өзүнүн менчигине кайтарып ала алса болобу же болбойбу? Жок, болбойт уже. Ал уже бир жолу кеткен болот да. Бир жолу кеткен болот, анан кайра сатып алыш керек болуп калат да. Рахмат. Себеби деген айыл өкмөт мындай элестетип көрөлү, бир объектти өзүнүн балансына алды, анан кантип кайра берип коет? Ошо бере албай калат да. Аукционго коюп сатыш керек болуп калат анда. Рахмат. Хорошо. Так, бул жерде бир суроо болду окшойт, Так, биз жайкысын ички туризм үчүн боз үй тейлейбиз, бирок музейге жакын жерге жайгашсак, музей директору батырбай жатат, кимге кайрылабыз? Так, жайкысы ички туризм үчүн, то есть силер болсо музейдин жанында боз үй тийип атасыңарбы? Бул жакта тоже караш керек. Жери эгерде музей, все понятно. Жери музейге караса, ал менчик болуп атат да музей, а музей бул тоже караш керек. Балансы же мамлекеттикпи, же муниципалдыкпы да? Муниципалдык, эгерде музей боло турган болсо, айылдыңардын ичинде, анын өзүнүн статусун көрүш керек да. Анда буга айыл өкмөт жооп берет. Силер айыл өкмөткө барып туруп, анда сүйлөшүү жүргүзүшүңөр керек. Биз бу жака боз үй тийгенбиз элек, убактылуу деп туруп, может быть, аренданын негизинде болушу мүмкүн. Бул деген бирөөнүн жерине просто силер боз үйүңөрдү койгондой болуп атат да. Болушу мүмкүн андай, конечно. Музей директору ал жерге баягы өзүнүкү эмес болгондо деле көзөмөл кылат да, жыйнайт, шыпырат дегендей. Мисалы, представьте себе, деген туризм боло турган болсо, анын баары мусор болушу мүмкүн. Эми ар кандай ситуация болот да. То есть муну караш керек, макулбу? Айыл өкмөт менен эгерде баланста болсо, мамлекеттик эмес музей болсо, муниципалдык, то анда караш керек да айыл өкмөт менен. Так, жеке жактан турган бала бакчанын ГЧП жолу менен кантип иштетсек болот? Бул баягы ГЧП менен бала бакчанын тоже жеке ишкер менен келишим түзсөңүздөр болот. Но биринчи очередь бул айыл өкмөтүңөр ошого даяр болуш керек. Бала бакчаны баягы жеке ишкерге берип иштеткенге, эгерде ошонун балансындагы имарат боло турган болсо. Биринчиден, эң биринчи, бул жериңердин кимдин хозяйны ким, кожоюну ким карашыңыздар керек. Кожоюну реестр точно тиги реестрде барбы, баланста барбы, жокпу деп. Анан ошол хозяин башка жеке ишкер менен уже келишим түзсө болот. То есть, конечно, болот, бала бакчаны иштетсеңиздер болот, бирок бул тиги жеке ишкерди кызыктар болуш керек, и айыл өкмөттү кызыктар болуш керек да. Хорошо? Менде бир суроо бар эле. Да, айтыңыз. Мен балким өткөрүп жибердим, укпай калганбы? Негизи ушул өнөктөштүктүн негизги максаты эмнеде? Мисалга, жөн эле аренданы арзан кылып берип койсо, эгерде айыл өкмөткө медиага ошол выгодный керектүү объект болсо да, же болбосо ошо бизнеске зарыл болот. Өнөктөштүк менен арендага берген кандай бир ишкер үчүн, анан муниципалитет үчүн приоритеттери бар? Өнөктөштүктүн эң негизги максаты бул кызматты жакшыртуу. Вот мисалы, бул бала бакчаны айтып атпайбызбы? Силерде бала бакча жок болсо, айылыңарда, ушу ГЧП аркылуу силер бала бакчаны иштетип, элиңерди, баягы балдарды бала бакчага алып барыш керек болуп атпайбы? Ушул маселени чечип аласыңар да. Арендага берген айырмасы да, бул просто арендатор алат да, акчасын төлөйт, кызмат көрсөтпөйт силерге. Силердин проблемаңар
детсадыңар жок мисалы да. Аялдар үйдө отуруп жумушка чыга албайт. Улам келет, бала бакча деп келе берет. Ошол жерден анан кийин эмне кылсам деп туруп анан ушу ГЧП жолу менен чечкенге мүмкүнчүлүгү болуп атат да бул жактачы. Жеке Анда менде ишкерлөө бир имаратыңарга бергенге. Хорошо? мен жана суроомду тактоо иретинен да конкреттүү түрдө. Бизде Баткен шаарында турабыз, биздин жерлер аябай эле сууга муктаж, суу аябай проблемный. Ошону чече турган ишкерлерибиз бар да. Ушул сыяктуу ишкерлерге мисалы үчүн чакырып, ошол жеке өнөктөштүктүн негизинде мамиле кылайлы деп сунуштасак мисалга. Конечно Ошондо болот. тылымдар бою жаткан жерлерди өздөштүргөнгө бирок кандай шарт болот, аларга кандай жеңилдик беребиз, же документация жагынанбы, же кандай болот дегенде аларды кантип кызыктырабыз? Аны ошол жерден кантип кызыктырганы аны изилдеш керек да. Алардын баягы тарабында угуп көрүш керек. Действительно, бул жакта баягы суу ресурстары менен же таза сууну алып келген да алар оңдоп берет. Может быть, алар деген салып берет дагы бир какой-то бир ресурс айтышы мүмкүн, ошону мага бергиле, же болбосо бул участокты мен колдонойм деген сыяктуу. Мунун баягы ошол тарапты караш керек да, конечно же. Же болбосо мамлекеттик угулбай калды, карап койсоңуздарчы. угулбай калдыбы? Ооба. Мисалы деген эгерде бир таза суу маселесин чечүүгө деп атасыз, Жок, сууга суулар боюнча болуп атат бизде. сууга Таза суулар суу да боюнча. бар. Ал жеке ишкерлердин баягы өздөрүнүн кызыктар жагын караш керек да. Аларга эмне кызыктар? Баягы кандай ресурсту берсеңиздер болот. Алар деген, конечно, трубаларды, мисалы, суу ресурстарын алып келиши мүмкүн. Сууга чор. Силер аларга эмне бере аласыздар? Аны караш керек да, изилдеш керек. Алар өздөрү айтышы мүмкүн. Давайте мен мону салып берейин, а силер мага, например, тиги, мисалы, кандай десем, же акча төлөбөйм мисалы да, бир канча бир убакыт деши мүмкүн. Ушул сыяктуу да, мен даже мисал келтире албай атам, потому что именно сууга суу боюнча алардын кызыктар жагы кандай болушу мүмкүн да. Аны караш керек. Бирок мүмкүн силердин тиги сурооңорду чечкенге. Макул, анда жекече дагы бир ойлонуштуруп көрөбүз деп үмүт Ошентип кылам. көрөлүчү. Рахмат. Аны деген еще тиги кандай ресурстарыңар бар, ошону да карап көрүш керек. Хорошо? Макул, рахмат. Мейли. Так, суроо барбы дагы, урматтуу катышуучулар? Пока жок, Так, давайте бул жакта муниципалдык менчик боюнча кандай мүлктөр болуш үчүн буларды карадык, менчик укугунун келип чыгышы, менчикке өткөрүп берүү. Өткөрүп берүү, эгерде мынакей жана айта баштадым белем же жокпу, эсимде жок. Мамлекеттик менчик жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын көмөгүндө шартта өткөрүп берет. Эгерде менчик качан жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү үчүн зарыл болгондо, то мамлекет ушул сеники болсун деп өткөрүп бериши мүмкүн. Мисалы, ошол эле мектеп да. Мектепти мамлекет баягы мамлекеттик статусунда кармай албайт, потому что тетиги айылдын түбүндө аны көзөмөл кылыш керек, ремонт кылыш керек деп, мен колум жетпейт, ушуну сага өткөрүп берейин деген убакытта, мисалы, тиги менчик, муниципалдык менчикке өтүшү мүмкүн. Так, менчик маданий же тарыхый мааниде ээ болгондо же башка коомдук пайдалуу максаттарда пайдаланылган учурда тоже ушуга окшош. Мамлекет жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын менчиги өз алынча башкаруу жана төзкөө үчүн зарыл болгондо деген сыяктуу, мисалы, баягы случайлар болот. То есть мамлекет менчикке өткөрүп берип коет да, бул жактанчы. Сен көзөмөл кыл деп. Андан тышкары силерде баягы бош жерлер бар, ташталган объектилер бар, бирок балансында барбы жокпу аны текшериш керек да. Силерде жана местный регистрационный орган бар райондо. Каттоо местный регистрационный каттоо органы райондо. Ошол жерден обязательно статусун көрүшүңүздөр керек да. Реестрде эмне деп жазылып турат? Менчикпи,
же бир илгери бир кишилер жашап туруп таштап кеткенби же жокпу дегендердин баары. Анан бул жактан баягы эгерде вообще хозяины жок болсо же бош жер болуп калса, же болбосо кстати жана тиги заборлорду жылдырып атпайбы? Красный зонаданчы не деп койчу эле, красная зона деп коебу. Ошол жерден жылдырып атпайбы? Тоже ошол жерде мисалы объектке кошуп алсаңыздар болот да. Бул деле акча. Бул муниципалдык менчик силерге как каражатты табуу мүмкүнчүлүгү болот. Не обязательно мен сатуу деп айткан жокмун. Бул жакта аренда катары да. Ошол тиги силердин жашоочуларыңар красный зона, красный линиядан өтүп кеткен болсо, пожалуйста, же сен ошол жерди сатып ал, же болбосо мага тиги арендасын төлө дешиң мүмкүн. Ну, это, конечно, жолго караш керек да ошол жерденчи. То есть ошол жерде объекттерди эске алуу, обязательно реестрге эсепке алуу объекттери болуп кылыш керек да. Муниципалдык менчикке турган жерлер жана объекттер муниципалдык ишканаларга чарба жүргүзүү укугунда же муниципалдык мекемелерди оперативдүү башкаруу укугунда бекитилип берилген мүлк, инженердик инфраструктура объектиндер, кыймылдуу мүлк. То есть ушулардын баарын сиздер баягы муниципалдык менчиктеги объекттерди эсепке алуу менен мынакей атайын силерге реестрди баягы жөнүндө типтүү жобосу турат. Ушунун жардамы менен ушул объектилерди силер эсепке алып алсаңыздар болот. А еще мындай интересный случайлар болот. Баягы кошуналардын эмеси да, тиги баягы жерди бөлүшө албай бир кандайдыр бир участок калып калышы мүмкүн да. То есть ошол жерден же сен сатып ал, же сен сатып ал деши мүмкүн. То есть бул жакта муниципалдык объект бир кусочек калып калышы мүмкүн да. Ошол жерден мисалы, ну аны деген эч кандай колдонуу болушу мүмкүн. Просто эки ошол жакта частниктерге сатышыңар мүмкүн да. То есть же силер эчтеке салып албасаңар деген сыяктуу. Хорошо? Анан дагы бир мындай бир жакшы неме тажрыйба. Каракол шаары муниципалдык объектиге жалаң эле боеку инфраструктура эмес, даже жана илгерки эски бактарды даже муниципалдык объект кылып киргизип коюшкан да. 100 жылдык теректер, 100 жылдык чоң бактар, эски бактарды муниципалдык объект менчик кылып коюшкан да. Анан кийин эгерде бир кандайдыр бир тоже случайлар болгон, ошону кыйып салган күнү бир 60 деген чоң штрафтарды төлөгөн убактылар болгон. То есть муну биз сактап калалы, муну эч ким бузбасын деген мааниде баланска киргизип коюшкан да. Хорошо? Эжеке дагы суроо берсем болот. эле бала бакчалар боюнча бизде мисалы үчүн айылдарда ошо үйлөрүн бала бакчага берген ишкерлер бар да. Ошолордун азыркы мезгилде айыл өкмөтү менен ошо ишкерлердин ортосунда пикир келишпештүүлүктөр бар да. Мисалы үчүн ошол бизде мындай айыл өкмөт ушу ички инвентарларды вообще деле каржылабайт да. Анан мына ремонтуна башкаларына мына ушу мамлекет өкмөт жардам бериш керекпи же ошол эле алиги бечара частник ишкер кыла бериш керекпи? Мисалы үчүн алар эми алса бир кароолдун башка эле айлыгын алышы мүмкүн да. Ачкан ишкерлерчи. Анан ошол бала бакчаны ошол ички мына мисалы инвенттарын башка нерселерин ким каржылаш керек да? Вот муну деген жана муниципалдык менчикте барбы жокпу дегенден баштаганбыз, Бул зданияңар бирөөнүн үйү болуп атат, туурабы? Кантип айыл өкмөт бирөөнүн үйүнө бир оокат алып бере алат? Алып бере албайт. Ал тигинин частный территориясы болуп атпайбы? Эмне үчүн мисалы мектептердин ичине парт алып берип атат да, мисалы доска тиги хотя парта менен доска албаш керек, бирок айла жок алып берип атат. Бул менин балдарым деп атат да. Бирок ошондо дагы объект өзү муниципалдык болуп атпайбы? Ошон үчүн ремонтун кылып берип атат, инвентарин алып берип атат, ичинде полун, жылуулук системасын оңдоп атат. А бул частный бир жеке кишинин үйү болуп атат да. Ошон үчүн ал деген эгерде даже каалап туруп ошо инвентарды алып берем деген күнү дагы эртең бир текшерүү органдары келип сурайт да. Сен эмне үчүн ошону алып бердиң? Эмне үчүн частный бир кишинин территориясына сен ошону
салып бердиң деген нерсе сооп пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн частныйга, то есть жеке бир ишкерге ал өкмөт алып бергенге укугу жок эч кандай. Эгерде Анда жана жеке өнөктөштүк боло турган болсо, анда жеке баары бир иштетип дагы ал өкмөт просто өзүнүн объектин бермек и все. Айта бериңиз. ошондо азыркы ошо жаңы ачып алган бала бакчаларды ошо каржылаган эч ким жок, ошо жабып алганга туура келип атат да. Буларды эми ким каржылайт? Ошону же арендага берүү керекпи? Айыл өкмөт же аренда төлөп бериш керекпи ошондо? Ну, аренда алышы мүмкүн ал ооба частный территорияны, потому что кээ бир айыл өкмөттөр даже айыл өкмөттө арендага алып аткан убактылар бар, туурабы? Конечно, алышы мүмкүн. Бирок бул баягы аренданы анда ай сайын төлөп бериш керек болуп калат да. Анда мен деген бул кызматты мен алып барам дегенде, кызматты алып барганга укугу бар айыл өкмөттүн. Бул деген баягы балдарга камсыз кылуу менен да. Ну, кароолчуну деле, бирок бул частный бала бакчага акча төлөп атышат да туурабы ата-энелер? Ата-энелер акча төлөп атат, бирок сотрудниктердин айлыктарын мамлекет каржылайт, как гос сыяктуу эле булардын функциясы деле. Только ошо айырмасы эле ичинде инвентарь, майда чүйдөгө ушу мамлекет карабайт да. Но бул деген силерде вообще ошону ачып атканда кандай келишимдер болду эле? Ошону караш керек болуп атат да. Айыл өкмөт өз жагынан, мисалы, а вдруг силердики ошондой тиги жеке өнөктөштүк болгондур, ошого окшош. Андай болгон эмес беле? Эч кандай келишими, эч кандай нерсеси эле жок эле ачып коюшкан да, көп элечи. Өздөрү эле ачып коюшкан. Өздөрү эле ачып коюшкан. Неме ошол эми иштетсе, ошол ичиндеги жанагы ставкаларын өздөрү алып иштетишет да. Мисалы үчүн эки кароол Алмаштырып турбай дедим бирдемеден көрүп. Муну Бирок бир интересный нерсе ушул жерде воспитательдерди эмне үчүн мамлекеттен төлөп берип атканы мага үнүндө каршымын деп атып Жылдыз эже, микрофонуңузду өчүрүп алдым. Кечиресиз, башкаларды өчүрүп атып. Чыгарып алсаңыз. кечирип коюңуздар. Все хорошо. Так, эмнеге токтодук элек? Ошол. Анан бул тиги частный детский бала бакчада воспитательдерге эмне үчүн мамлекеттен төлөп берип аткан багада ошол интересный болуп атат да. Булар государственный детский садта иштеген жок да. Жок, государственный, баардыгын гособеспечение, баардыгын функцияларын Гособеспечение. Баардыгын, мисалы үчүн, билим берүү жагынан айлыктары төлөнөт. Ошо жеке ишкер, мисалы үчүн ачкан адам, мисалы үчүн ошол жерден мындай, ошо эле кароолчу, майда чүйдө ушул немелерин өздөрү аткарышат да. Ошол эле. Ошол эле. Ну, Анан тогда ошол бирдеме. Анда, значит, мамлекет менен бирдеме, мен не знаю, кандай кылып туруп ачтуу, аны изилдеш керек экен, ооба. Эмне себептен ачылган, эмне үчүн? Өтө мамлекет менен ушул немеде мындай чийки мыйзамдар бар да. Мисалы үчүн ачып алышты, же аренда алышпайт, же башка алышпайт. Азыр уже ачкандарына 5 жыл, 6 жыл болуп кетти. Бир дагы ремонту жок. Ушундай болуп кетип атышат да. Жылдыз эжеке, мен айтып коем ушул боюнча биздин практиканы. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Мен Абаскан Ормонова, Жош айылдык кеңешинин депутатымын Караш районунда. Бизде дагы мына азыр Баткенде айтып аткан депутаттай ошондой бала бакчалар ачылган. Ал өзүм менин округумда ачылганда дагы. Себеби бизде негизинен бала бакча курганга такыр каражат жок болгондугуна байланыштуу биз ал мезгилде ушул мамлекеттик менчик, жеке менчиктер менен кызматташууну түшүнгөн эмеспиз, мындай өнөктөштүктү түзүштү. Бул эми көп жыл болуп калды ачылган. Анан биз болсо үйүңөрдү ким арендага бере алат деп сунуш кылганбыз да. Алар бизге ошондо үйүн арендага берген, айына 2000ден. Бир жылга алар менен биз 24 000 сомго арендага түзгөнбүз, бирок биз алардын
көмүрүн жана жылытуучу жерлерин, анан ичиндеги жанагы бала бакча болгон үчүн жанагы удобствону, туалеттерди куруш керек болсо да ошолорду куруп бергенбиз. Андан сырткары алардын кызматкерлери бардыгы бүгүнкү күндө райондук билим берүү башкармалыгынан айлык алышат. Ал жака өткөн алар кызматкер катары. Биз только зданияны арендуем да, жанагы бизнес келген эмес бул жергечи, бизнес өнөктөш жок. Анан биз ошолор менен келишим түзгөндө эми инфляцияны эске алып кийин 5000 сомго котордук айначы. Анан сырткары аларга биз керебеттерди сатып бердик, посуданы сатып бердик, холодильникти сатып бердик, телевизор сатып бердик, ложка жана тарелка идиш-аяк. Алардын бардыгы муниципалдык менчик болуп эсептелет дагы, алардын реестри түзүлүп, алар ошого жоопту да, жанагы ишканалар. Эми эскирет, сынат, алардын ордорун замена жасаса болот, ал боюнча отчет бергенде. Анда тиги биздин коллегалар да ошондой кылып жасаш керек да. Эгерде жеке өнөктөштүк менен келишим кылганда ал бир аз бөлөк чөлөк болот да. Бул жерде бизнес киргенден кийин ага бизнес алып бизнес иштетиш керек болуп атат да. Бул ушул жерден эле айырмачылык бар. Анан Абаскан эже, немечи ушундай тиги садикти силер получается аренда бербей эле, силер просто договор түзгөнсүңөр, ичинде шаймандарын алып бергенсиңер. Кандай кылдыңар ошону? Ошол ооба, биз жеке ошол адамдын үйү менен эле айыл өкмөттүн ортосунда келишим бар. Биринчи 5 жылга түзгөнбүз, пролонгацияны эске алып кийин дагы 5 жылга узарттык. Анан дагы деле ближайшее время кура албайт экенбиз да, ошол 2 айылдачы бала бакча. Эми билесиңер да бала бакчанын. Анан ошол себептен биз ошол тартип бизге ошондой келишим туура эле келип атат да. Бирок былтыркы жылы кичине маселе чыккан бир үйдөн, башка айылдан. Анан биз ал жерде ушул жеке өнөктөштүккө өткөрөлү дедик. Анан айыл жеринде бизнесмен чыкпайт, билесиңер да. Анан бизнесмендер муну санай элек экен да, биз бизнесмендерге көрсөтүп беришибиз керек экен. Сен бала бакчаны иштетсең, мынча орунду болсоң, мынча жылда өзүн актайсың деген бизнес планды берсек, бизнесмендер келмек да. Биз ошону жасайлы деп атабыз эмичи. Жакшы, аябай жакшы. Ну, көрдүңүздөрбү, оказывается, ошондой жолу бар экен, Анда келишим түзүп эле жана жетсат менен айыл өкмөтүнө келет. Эгер түзгүсү келсе. Туурабы? Бул жерде бир суроо туулуп калбай атабы? Эгерде жеке тарап киреше таап атат, 2000 болсо да, 5000 сом болсо да. Кирешени табыш үчүн азбы көппү мыйзам боюнча кирешелерге төлөнүш керек, налог боюнча. То есть ал ишкер катары катталыш керек болуп калбайбы? Сөзсүз түрдө ишкер катары катталат, сөзсүз түрдө. Бул ошон үчүн жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк болуп атпайбы? Сөзсүз түрдө катталат, сөзсүз түрдө салыкты төлөйт. Бирок ошон үчүн жанагы частный бала бакчаны таап деле элдер пайда таап атпайбы? Ошол сыяктуу эле болот да булчу. Сөзсүз түрдө төлөнөт, андай салыктан эч ким качпайт бул жерде. Ооба, кадимкидей эле төлөйт дейм. Анда ал адам уже ишкер катары болуп калат да. Ал частный сектор. Ошон үчүн мамлекет өзү балдарды бала бакча менен камсыз кыла албаган үчүн, же элге таза сууну жеткире албаган үчүн, же жанагы электрондук башкарууну жасай албаган үчүн частный секторго ошону жарыялап атпайбы? Бул мыйзамдын эң негизги багыты, эң негизги эмеси максаты ушул да. Туура. Абаскан эже, анда жана жетсат боюнча булар келишим түзсө эле негизи проблема чечилип калат экен да, Бул жакта келишим түзөргө чейин башында биринчи документациясы жана мектептики эми ошол баягы жерлерине айыл өкмөт көрөт, стандартка жооп бериш керек, безопасность маселеси, анан ал үйдүн хозяйкасы ал жерде жашабаш керек, анан жанагы орундуктар болуш керек, кухнясы, беседкасы, территория дегендер баары стандарт сакталат да. Безопасный болуш керек. Да, бардык жагы каралат. Анан ал жерде ошол үйүн бошотуп берген ээлер, алар өздөрү бала бакчаны иштетпей калышы деле мүмкүн, башка адам келиши мүмкүн. Бирок анан районго барып, ушуну ачтык деп, райондук билим берүү башкармалыгы менен жанагы айлык акыга отургузуш, ошо 12-18 адамды, ошол бир аз кыйын болот экен чындыгында. Бирок ошол отургузулду, биз ага чейин бир 6 айча, 7 айча чуркадык да чындыгында. Ошол эмейтти ошол адамдар чуркашты, ошол биз эме ачабыз бала бакча дегендерчи. Бүгүн алар кадимки эле бала бакчанын кызматкерлери, айлыгын алышат. Айыл жергиликтүү бийлик помещение менен гана бардык бала бакчага керектүү нерсени камсыздап турабыз да. Эмесе бизге эл талап койсо болот да, бала бакча ачып бер деп. Биз вынужденно ошолордун үйүн арендага алып, ошол ремонтун жасап, капитальный ремонтун баягындай капитальный эмес, мындай реконструкция сыяктуу жасалат. Эми капитальный болгондо анда анын имуществосуна, мүлк эмесине биз киргизип коюп атпайбызбы, мүлкүнө, правильно? Ал тоже болбойт экен. Ал бизге үйүн ошондой эмеде берет экен да. Ошон үчүн бул эми эң жеңил жолу.
анан айыл өкмөт жанагы элдин муктаждыгын чечип жана билим берүү боюнча да ошол бала бакчаны куруш боюнча милдеттемеси бар да ошону аткарыш үчүн ушуга бардык да мындай караганда. А так могу жеке мына өнөктөштүк деген эгерде бизнес өнүккөн болсо булар жанагы 49 жылга чейин эмес, эми бизде бир 15-20 жыл деген өтө эле сонун болот да чындыгында. Эгерде жаңыдан ошол чөйрөгө барса. Азыр эми бала бакчанын формалары аябай өзгөрүп кетпедиби? Мыйзам дагы жооп берет. Мисалы бала бакча жөнүндө сүйлөшүп калдык да. Ал эми башка жанагы ошол мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча кылсак башка мындай оорураак жактары бар экен, бирок аны да ойлонуш керек. Мисалы биз жана тазалыкты жасай албай эле койбодукпу? На самом деле тазалыкты давно жасап койсок болмок. Мына акыр кирип азыр дагы токтоп калдык да. На самом деле частный жөн эле компания барып бизге тазалыкты кылам десе, биз ошо менен 3-4 айыл өкмөт территория боюнча бириге калып эле Спокойно ошол менен эле ушуну жасап койсок, бир эксперимент кылып, анан ошол успешный болгондо Кыргызстан боюнча жайылтып жүрсөк болмок да. Ошону жасай албай атабыз да. Азыр ошону практикада өткөрсөк жакшы болмок. Абаскан эже, мне бир суроо болуп атат. Жана тиги частный садикте эмне үчүн воспитательдер мамлекеттен каражат алып атышат, акча алып атышат? Жок, ошол үчүн бул жеке мамлекеттик өнөктөштүк эмес да. Биз просто жерди арендовать этип, эмелер. Вот у них бул кейстечи эмне үчүн ошондой болуп калды, интересно. Жок, аны биз жасадык өзүбүз, районого барып, ушундай бир үйдү алып биз бала бакча ачып, сиздер кызматкерлер камсыздап бергиле деп 3 жактан иш жүргүздүк да бунун алкагында. Жергиликтүү деңгээлде биз токтомдордун баарын даярдап бердик. Ошол жердикин же баягы гарантияны тиги булардын бардыгынчы. Мына ошондо 14-жыл ачылса, мына көрдүңөр 10 жыл болуп аттыр ошол үйдү алып иштетип атканыбызга. Абаскан эже, бизде Саламалик айыл өкмөтү мындай да өзгөндөн. Бизде ошо бала бакча ачкандар бар. Мисалы мен өзүм да ачканмын, ошолор менен катарындачы. 75 орунга кылып ачканбыз. Санузилдери баардыгы ичинде мындай караганда мамлекеттик деңгээлден да жогорку шарттар менен ачканбыз да. Биз кызыкканбыз ошол мезгилдечи. Анан кийин ошо айыл өкмөт ошо ички инвентарына да эч кандай бир тыйын да которгон жок да. Ошол ата энелердин жардамы менен гана иштеп келатабыз да. Анда бир аз кыйын болуп калат. Себеби азыр мына биздин ачканыбызга мисалы үчүн 5 жыл болду, уже ремонт деген кетип атат ужечи. Ооба. Балалуу үйдү билесиз да. Ошол ичиндеги нерселерге, инвентарларга вообще-то бизде айыл өкмөт карабайт да, баш тартат да. Силерге мындай деп. Ошон үчүн азыр деле айыл өкмөткө барып, азыр деле кеч эмес. Айыл өкмөттөрдүн, жергиликтүү бийликтин, администрациянын астында азыр ошондой тапшырмалар бар да. Балдардын баарын бала бакча менен камсыздоо деген азыр аябай катуу кетип атпайбы? Сиздер ошону барып, ушуну муниципалдык менчикке өткөрүп бербейсиз. Сиз ошону түшүнүп атасыз, Ал муниципалдык менчикке өтпөйт. Өткөрбөй эле сиз ошол үйүңүздү берип, бирок ошол жердин кызматкерлерин райондук билим берүү башкармалыгына барып сурасаңыз, алардын өздөрүнүн немелери бар, ошондой бир тартиптери бар да. Кантип аларга айлык акы төлөп бериш керек, ошол аппаратты кантип өзүнүн алары боюнча. Себеби айлык акыны ал жактан албай турган болсоңуз, анда бул жакта балдардын айлык акыны баягы сиз айткандай эле билим берүүдөн алып атат айлыктары. Только ушул ички бизде ошо бала бакчаны кармап мына ремонту менен ички инвентарлары сынат экен, бирөөсү жоголуп атышат. Буларды толуктап өтө кыйын болуп баратат да бизгечи. Кыйынчылык жаратып баратат. Анда сиз бул маселени айыл өкмөт менен эле чечесиз. Сиз депутатсызбы? Ооба. Анда бул маселени көтөрүп чыгып, айыл өкмөттүн деңгээлинде эле ошол үйүңүздү арендага берип, ошону ремонттору жөнүндө сөз кылып, ошондой кылса болот. Эми быйылдан өткөрбөсө дагы жаңы жылдан баштап өткөрүп алсаңыз болот. Рахмат. Анан WhatsApp номериңизди калтырып койсоңуз. Мен азыр WhatsApp номерди жазып койсом, биз первичный берген токтомдорду сизге копиясын сала алам да, бирок сразу шаштырбайсыз, эми мен бошогондо барып айыл өкмөткө. Мен эми постоянно иштебейм да, анан сизге салып коем ошо кандай болуп чыгыш керек эле депчи. Андан урматтуу партнерлор, бүгүнкү депутаттар, ушул менин сунушум бар азыр. Баарыбыз бир эми мындай пикир алмашып, бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып, мен үчүн бир WhatsApp группа түзүп алабызчы. Кандай дейсиздер? Ой, группа бар. Телеграмда группа турат. Дагы группаны көбөйтүп ошо Телеграмда эле жашайлычы. Азыр Давай, майли. Абаскан эже, чоң рахмат. Жакшы тажрыйбаңыз бар экен биз менен. Рахмат, пикир алмашып алдык. Аябай сонун болду мен үчүн да. Жакшы, как раз практикада жакшы нерселер бар экен. Ооба. Рахмат, Абаскан. Рахмат. Так, хорошо, анда уланта берели. Так, муниципалдык менчикти башкаруу жөнүндө биз уланта атабыз. Негизи бул баягы мамлекеттик каттоодон так, бул жөнүндө окуп турубуз. Мен да кичине чаташып калдым. Муниципалдык менчикти башкаруу деген эмне дегенде, негизи
муниципалдык объектилер менен муниципалдык менчик жерлер жөнүндө сүйлөштүк, муниципалдык жерлер жөнүндө сүйлөштүк, анан объектилер жөнүндө сүйлөштүк. Эми болсо муниципалдык менчикти башкаруу деген боюнча мен сиздерге тоже кыска эле айтып кетейин. Негизи бул табылган жерлер болобу, тиги ар кандай объектилер болобу, мунун баарын силер реестрге киргизишиңиздер керек деп атабыз да. Бул үчүн обязательно баягы табылган жерлерге программа түзүшүңүздөр керек. Мен сиздерге бир программаны көрсөтүп коеюн дедим элем. Так, азыр. Программабыз эски, бирок ошондо дагы силерге баягы мисал катары. Азыр. Обязательно ушундай бир программа, бул өзү стратегия кеңеш айыл өкмөттүн айыл аймагынын муниципалдык жерлерин башкаруун 2012-2013 жылга түзгөнбүз, бирок азыр жаңылануу эми все-таки полный экран мынакей мондагы көрүнүп атабы? Ушундай план обязательно түзүлүш керек. Муниципалдык жерлерин башкаруусу боюнча карасаңыздар. Так, кичине чоңойтуп коеюн. Так, эми караңыздар. Бул табылган жерлерди обязательно сиздер реестрге киргизип, муниципалдык жерлерин башкаруусуна обязательно план түзүшүңүздөр керек. Бул планга силер келечекте ал жерлерди эмне кылган атасыңар, кантип башкарган атасыңар, ушу жөнүндө карасаңыздар. Силерге бул эски болсо дагы мисал катары болсун деп көрсөтүп атам да. Кеңеш айыл өкмөт айыл аймагы Базар Коргон районундагы негизи булар 64-65 гектар жерди таап алышкан да. Бул бош жерлер дагы бар. Тиги красный линиядан өтүп кеткен жерлердин баарын полностью мунун баарын балансына киргизип, ушул планды анан келечекте эмне кылып иштетебиз деп ушул планын түзүшкөн да. Бул планды карап көрсөңүздөр, баягы 10 жыл болобу, 5 жылдыр болобу, ошонун ичинде бул жерлерибизди кантип бөлүштүрөбүз деп. Эми карасаңыздар, бул жакта мынакей 66 гектар экен. Аныкталган жердин 67,5 даже экен да. Ошол жерде 15 даана толук каттоодон өткөрүлүптүр, реестр жазышыптыр. Мунун ичинде муниципалдык менчикте объектилер бекитилген жер участоктор болуп атат. Жалпы пайдалануудагы жерлерди деп бүт баарын киргизишиптир. Карасаңыздар, канча тротуар, канча жер, канча водоем, көпүрө, водозаборлордун бар. То есть бул силердин чоң жөн эле жерде жаткан ресурстарыңар да, айыл аймагыңардачы. То есть муну эртең эле бир арендаторго берип, иштетип, же болбосо бир кандайдыр бир каражатты киргизе турган болсоңор, бул жакшы эле нерсе да турабы айыл аймагыңарга. Муниципалдык менчик бериле турган муниципалдык менчик объектилер бекитилген жер участоктору, пожалуйста. Так, суу тосуу, муниципалдык менчик, так, бул үй алдындагы жер участокторунун аралыгындагы бекитилбеген тилкелер. Так, вот. Мындай вот планын жазып чыгышкан. Андан тышкары булар мындай кылышкан, баягы жерлерди фондторго бөлгөн да. Алтын фонд, то есть бул келечек тиги балдар, неберелер дегендей да, ушул жердеги элдин эле балдары такыр эле жерсиз калбай калышы мүмкүн да, турбайбы? То есть бул алтын фондко давайте келечекке ошо жер участокторду калтырып коелу. Бул алтын фонд категориясына мынакей кирген баардык жерлер 13 гектар примерно да жер участоктор кирген. То есть эртең баягы чек жерлер бөлүп берилби. Анан турак жай карасаңыздар бүгүнкү күнгө деп атышат. Капиталдык курулуш деп мунун баарын бөлүп чыгышкан. То есть сиздер даже эртең бул муниципалдык менчик объектилер болобу, жерлер болобу, мунун баарын тапкандан кийин обязательно момундай планды иштеп чыгышыңыздар керек. Бул планды деле мен сиздерге берип коем. Азыркы убакытка мен ойлоп атам, бул пландын деле аябай өзгөрүп кеткен деле жок болуш керек. Но, по крайней мере, силерге бир кандайдыр бир үлгү болуп калып калат да. Эми карасаңыздар, бул деген местный регистрационный орган менен иштеп, анан ошол жерден ар бир участоктун мүлктүн индекс коддору менен, даректери менен
аянттары менен жазып чыгышкандар. Бул аябай чоң жумуш жазылган да, ушу кеңеш айыл өкмөтүнүкү. Бул кеңештин даже өзүнүн картасы түзүлгөн, чийилген. Но тилекке каршы биз бул баягы долбоордун алкагында иштегенбиз, конечно, бул жерлерди аныктоодочу. Бирок тилекке каршы 30 айыл өкмөт Ош, Жалал Абад, Баткен областы менен 30 айыл аймагы менен иштеп, ошолордун карталарын баары тең айылдарга, потом жер адистерге барсак, жоголгондо ошонун баары жоголуп, ошол бойдон жок болуп кетти да. Кадимкидей баягы кадастровый служба ошонун баарын чийип берген. Менде, кстати, ошол дисктер дагы эле бар. Эгерде араңарда ошол айыл өкмөттө болсо, мен, кстати, ошол списокты да сизге көрсөтүп коеюн. Ошол карталарды мен силерге берип койгонго мүмкүнчүлүгүм бар да. Хорошо? Мисалы, ушул эле кеңеш, по-моему, Ош облустун МАДы кирген, точно МАДы бар. В общем, азыр эсимде жок, бирок көп ушундай айыл өкмөттөр бар. Карасаңыздар, курулуш жүрбөгөн жерлердин классификациясы, мынакей алтын фонд категориясына кайсылар именно кирген, пока курулуш жүрүп элек, огород, жашылча, там бак, огород деген сыяктуулардын баары кирген, Суракчай фонд. То есть бул баягы эртеңки күнгө муниципалдык менчикти башкаруу планы ушундай түзүп чыгышкан да. Так, дагы көрсөтө турган Карабак тоже бар. Точно ошондой эле, бул Баткен районунда Карабак муниципалдык жерлерин башкаруусунда точно ушундай эле план иштелип чыккан. Жакшы сонун жумуш жасалган да ошол жердечи. 57 дана объект. 65 гектар. Бул баягы айыл өкмөттүн мындай бир кызыктары болгону, жер адистердин иштегендери. Бул баягы катталган объектилер деген сыяктуулар. Муну деле силер баягы депутатсыздар да. Бул планды иштеп чыкканга дагы бир чоң маселе. Муну, пожалуйста, мен силерге бергенге мүмкүнчүлүгүм бар. То есть бул документ уже эскерген. Эгерде баягы жаңы боло турган болсо, бирөөнүн документин бергенден тартынасың го, но уже азыр убакыт өттү, ошон үчүн даже көбүрөөк убакыт өттү дегендей, 10 жыл. Ошону берсем болот. Так, ошол. Анан презентация боюнча бизде негизи презентация боюнча мен сизге кыска айтканга аракет кылдым азыр. Муну силерге көрсөтөйүн деп аткам. Муниципалдык менчик боюнча айыл өкмөттүн ыйгарым укуктары, анан кеңештин ыйгарым укуктары. Эми карасаңыздар, муниципалдык менчикке карата сиздер депутат катары эмне кылсаңыздар болот. То есть муниципалдык менчикти пайдалануу жана тескөө тартибин белгилейсиңер. Ошондой эле анын пайдаланышына контролду жүзөгө ашырасыздар. Вот именно силердин компетенцияңар да ушул жердечи. Муниципалдык менчиктеги объекттерди менчиктештирүү программасын, вот мен сизге азыркы көрсөттүм, план болчу, азыр программа. Менчиктештирүү болобу, планы управления болобу, ошонун баарын силер өзүңөр бекитесиңер, токтом менен. Жылдык отчетту карайт жана бекитет. Вот муниципалдык менчикке карата именно тиги башкаруу боюнча кандай болду дегендердин баарын карайсыздар жана бекитесиздер. Ал эми айыл өкмөттүн ыйгарым укуктарын бир сыра силерге көрсөтө кетейин. Так, мүлктү эсепке алып, көзөмөл жүргүзүп туруу, айыл кеңештин алдына туруктуу отчет берип туруу, жергиликтүү жамааттын өз менчигине болгон укуктарын коргоо, чечим кабыл алуу үчүн зарыл болгон маалыматтарды чогултуу, финансылык пландоону жүргүзүү, муниципалдык менчикти колдонгондор менен айылдык кеңеш. Так, орноткон оюн эрежелерин ылайык мамиле түзүү деп атабыз. То есть бул айыл өкмөттүн ыйгарым укуктары, э? Ушул. Анан классификациясы боюнча мен жана тоже планында көрсөтүп кеттим. Негизги объекттер, то есть объекттер ар кандай болуп бөлүнө берет. Бул жакта негизги объекттер, тиги айылда башкаруу жана турмуш тиричилигин камсыз кылуу функцияларын ишке ашыруу үчүн пайдаланган объекттер болуп, мисалы там өзүңөрдүн айыл өкмөтүңөрдүн тиги имараты да, же болбосо мектеп, же болбосо ФАП может быть кириши мүмкүн.
То есть бул жакта тиги ошо негизги объектилерге кирип кетет. Так, ашыкча объекттер бул жакка милдеттүү тизмекке да социалдык мааниси бар тизмекке да кошулбаган функциялар, то есть ашыкча объекттер излишки дегенибиз коммерциялык максатта пайдалануу үчүн ижарага берилген. То есть бул жерлерди силер уже байыркы на пользование, то есть колдонууга берсеңиздер боло турган объектилердин ушу ашыкча объектине. Анан эмне үчүн мен бул классификация айтып аткан себебим муниципалдык менчикке карата мамилени тартипке келтирүү. То есть сиздер кайсы объектилерди классификациялап жанакындай тиги өзүңөрдүн планыңарды түзүп реестрге киргизип уже андан ары уже башкарууга силерге жакшы мындай бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Кандайдыр бир кирешелерди алып келгенге эл өкмөтүңөргө, туурабы? Ошо болгон мен бүгүнкү маалыматым ошол болчу. Эми бул жакта ошол объектилерди ошо мамлекеттик жеке өнөктөштүккө же ижарага берип ушундай колдонсоңуздар болот деп атат да. Ижарага берүүнүн өзгөчөлүгү өзүнүн баягы критериялары бар. Багыты боюнча, анан баасы боюнча дегени. Вот. Чарба жүргүзүү үчүн, башкаруу үчүн ижара келишими. Анан тиги да бир обязательно бир нерсе, объектилерди силер арендага жөн эле бере албайсыңар, обязательно аукцион, конкурс аркылуу бере аласыңар. Жөн эле акчасыз эч кандай бир сумманы белгилебей берегенге силердин укугуңар жок да. Бул мен жана Берүү өлкө кеңештин укуктарын, анан өкмөттүн укуктарын айта кеткем. Хорошо? Ошол, урматтуу катышуучулар, суроо азыр мен чатты окуйм. Ошол, урматтуу катышуучулар, суроо барбы дагы? Чачты окшойт. Суроо жок окшойт, Суроо барбы, урматтуу катышуучулар? Жок, окшойт. Менимче түшүнүктүү. Түшүнүктүү эле болду. Мындай кылалы. Эгерде кандайдыр бир суроо боло турган болсо, биз сиздер менен эртең жолугушабыз, дагы бир жолу. Эртең бизде негизи башка конкурстар тууралуу, гранттар тууралуу, булактар, сынактар тууралуу эртең айтып берем. Анан бизде өнүктүрүү саясат институтта азыр как раз конкурс, кичинекей бир конкурс жүрүп атат, ошол жөнүндө эртең айтып берем. Эртең келиңиздер обязательно. Вот, эртең акыркы. Рахмат, Алла разы болсун. Саламатта калгыла. Рахмат. Кечирип коюңуздар, мен бүгүн кичине чарчап, анча-мынча кээ бир сөздөрдү айтпай, такайта албай калышым мүмкүн, просто чарчап турмун. Хорошо. Урматтуу катышуучулар, ыраазычылык билдиребиз. Анда эртең саат 8:00 кайрадан эле ушул ссылка менен сиздерди күтөбүз. Кошулуп, дагы эл аралык долбоорлор жөнүндө дагы маалымат алыңыздар. Жакшы туруңуздар, жакшы сааңыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жакшы эс алыңыздар. Жакшы эс алыңыз. Өзүңөр